маанилүү факторлордун бири бул адамдын өзүнүн каалоосу болуш керек да. Мен адаптациядан толук өтүп бүттүм деген бир этап барбы? Уникалдуу ошол эле учурда ошол муундар арасында өзгөчөлүк да таасир этет деп ойлойм. Ошо динге таяна алабызбы? Бул үй бүлөлөргө кандай таасир этет? Негизи миграция бул үй бүлөлөрдү же аябай бекемдетет, же ажыратат. Биз англисче үйрөнүп атканда айтты эле да. Англисчени жакшы үйрөнгөрү келсе, Том и Джерриден баштагыла депчи. Бул жак баары бир мындай индивидуализм. Ошондо ой жүгүртүү дагы канчалык өзгөрөт? Ошол тил канчалык таасир тийгизет деп атам да бизге. Ошо ишеним ушул адамдын мындайча айтканда жинди болуп кетпешинин алдын алат бир жагынан. Америкага кимдер келген? Көбүнчөсү ошондой толук келишекте биринчи жакшы көргөндөр келген да ошол үй бүлө жар тандоо маселелеринде менимче дагы эң маанилүү эске ала турчу нерсе бул баалуулуктар. Баалуулуктардын дал келгени аябай маанилүү факторлордун бири. Адам бул түбү терең, түбөңгүс аалам болсо, ошол ааламды изилдегиси келген, андагы кызыктарга суктанган адам бул улуу сапардагы инсан. Бул Салам Америка подкасты, мен Алмаз Көчөрбаев. Бүгүнкү коногубуз өзгөчө, баалуу, кызык коноктордун бирөөсү. Конокко биринчи суроом дагы башкача болмокчу. Сизден мындай бир суроо сурагым келип атат. Атыңызды айтпай, кесибиңизди айтпай, улутуңузду, туулган жериңизди айтпай, өзүңүздү тааныштыра аласызбы? Ооба. Угалы? Негизи ошол көбүнчө эле сен кимсиң деп сурашат го, ошол суроо келгенде эле менин оюма дайым биринчи ушундай ой келет да. Күндө колунда бар нерселер менен өзүнүн максимумун кылган, колунда бар нерселер менен аракет кылган адам деп. Кызык. Мисалы үчүн колунда бар эмнелер болушу мүмкүн? Колунда бар мүмкүнчүлүк. Мисалы азыр подкастта отурамбы? Подкастта максимумду жасайм өзүмдүн. Учурда. Мисалы азыр миграцияда жүрөмбү? Миграцияда колумдан эмне келет? Же азыр кайсы кесипти аркылуу атам, ошол кесипти эң жакшы кантип жасайм? Туура. Ошол сыңары мындай бир келечектеги жок шанстарды же жок мүмкүнчүлүктөрдү кыялданып, же аны көксөп жүрө бербей, же болбосо өткөн чакта болгон нерселерге өкүнүп, ага энергиямды коротпой, азыр менде эмне бар колумда? Ошондон мен максимум эмнени жасай алам? Колумдан эмне келет бүгүн? Андан мен кандай пайда ала алам? Элге кандай пайда келтире алам? Деген сыяктуу. Анда тааныштыра кетели. Бүгүн биздин студияда психолог, коуч, лидерлер үчүн стратегиялык өнүгүү багытын аркалап келген, ошол эле учурда журналист, биздин татынакай айымыбыз Айдана Топчубаева. Кош келипсиз. Рахмат. Мындай суроо болмокчу. Сиздин жашооңузда олуттуу бир өзгөрүүлөр болгон учурлар бар. Кесибиңизди алмаштырган, жер которгон сыяктуу туурабы? Ушул жерде адаптация деген сөз аябай элдин көөнүнө мындай тийип бүткөн сөздөрдүн бирөөсү десек, же болбосо кулактарга уже айтыла берип сиңип калган сөздөр. Адаптация деген сөздү биз кантип түшүнсөк болот? Психолог катары ошого бир чечмелеме берсеңиз кененирээк. Адаптация деген эң жөнөкөй тил менен айтканда бул ошол нерсени кабыл алып, ошого ылайыктуу стратегия түзүп, андан ары жашоону улантуу, аракетти улантуу да. Эгерде ошол баягы кесип которуу же жаңы бир ишти баштоо же ушундай сыяктуу жалпы эле бир өзгөрүүлөрдү контекст кылып ала турган болсок, мисал кылсак, көбүнчөсү ошол социологияда U-curve деген бир теория бар, ошону менен түшүндүрүшөт да. Башкача айтканда, кандай гана бир өзгөрүү болбосун, жаңы нерсе болбосун, адам үчүн биринчи мисалы балайы деп коет, же excitement, же мындай аябай сүйүнгөн, жаккан, же ушундай бир эмоция күчтүү болгон эйфория учур, мисалы миграцияда. Жаңы келдиң Америкага, же жаңы кесип баштайм деп атасың, шыктанып, кандай кесип болот, эмнени окуйм, эмнени үйрөнөм деп. Андан кийин адам экинчи этап дейт, ал бул шок. Чындык менен. Болбосо чындык менен беттешкендеги адамдын өзүнүн мындай
эми реалдуулукка кайтып келгени, эми кандай болот, кыйынчылыктарды көрүп баштаганы, мамиледе дагы ошон үчүн жанагы кыз менен жигиттин мамилесинде деле ошол теорияны колдонушат да. Чындык, конфликттер же болбосо бир беткешүү, ошол жакта кыйынчылыктарды көрүп баштоо же миграцияда бул культурный шок деп коет го, баягы башка маданияттын мындай башка жакпаган, кабыл албаган нерселерин көрүп баштоо. Андан кийин кайра аны кабыл алып, андан кийинки этапта адам ошол жака мындай адаптация болуп баштайт. Башкача айтканда, азыркы жаңы өзгөрүүсүн, жаңы статусун же жаңы жерди кабыл алып, ушул болду, эми көнүп, эми ушуга ылайыкташып жашап же ушуга ылайыкташып чечимдерди чыгарып, ушуга ылайыктап бир ошонун тегерегинде анан кабыл алып баштайт да. Бул мындай табигый жол менен эле процесс, баарыбызда болот. Ар кайсы ошол тармакта болбосун, сиз башында белгилеп кеттиңиз, мисалы кесип алмаштырууну айттыңыз, жер которууну айттыңыз, мунун баарында ушундай процесстер болот. Бирок бул сөзсүз эле бул баягы ар бир этабы менен болот. Же бул сөзсүз 2 ай болот, бул 3 жыл болот деген нерсе жок. Ал тургай кээ бир адамдарда кээ бир этап болбошу мүмкүн. Кээде эйфория, мисалы биринчи этап жок эле болуп, дароо эле шокко келип калышы мүмкүн. Же такыр бүтпөй калышы мүмкүнбү ошол этап? Билбейм, бирок көбүнчө эле бүтөт го дейм, эйфориялы этап, балайы. Анан мындай челлендж менен беттешкен кез сөзсүз эле болот го дейм да. Анан бирок ар кимдин өзүнүн бэкграундуна, көз карашына, ошол эле майндсетине жараша баягы этаптарды ар башка деңгээлде, ар башка убакытта да өтүшү да мүмкүн деп айтышат да. Мындай бир суроо тууралап атат сөзүңүзгө аралжы. Мисалы үчүн кесип алмаштырардын алдында же жер котороордун алдында адамдар ошону билип, кабыл алып, бара турган жерин изилдеп, мен могу ролдо болом же болбосо мондай бир кыйынчылыктар болот деген бир даярдануу, ошо адаптация процессине жардам бериши канчалык? Сөзсүз түрдө жардам берет. Аябай маанилүү нерсени айттыңыз. Бул жерде адам ошол эле биздин бул миграцияга байланыштуу подкаст болуп аткандыктан ушул мисалды алалы да, түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Миграция негизи мындай жеңил өтүш үчүн же тезирээк ошол эле адам кабыл алып бул процессти бул жактагы жашоого интеграция кылып кетиши үчүн эң маанилүү факторлордун бири бул адамдын өзүнүн каалоосу болуш керек да. Негизи бир бул коучингде, психологияда, баардык тармакта мындай негизинде колдонулган бир теория бар. Бул self determination теория деген бар. Башкача айтканда, адамдын бир нерсеге мотивациясы болуш үчүн ал автономдуу, өзүнүн каалоосу болуш керек. Бул менин өзүмдүн каалоомбу, ушу Америкага келген. Көпчүлүк учурда, же көпчүлүк дебейин, кээ бир учурларда түгөйлөрдүн бирөөсү каалашы мүмкүн, экинчиси каалабай эле айла жоктон келип калышы мүмкүн. Ал учурда бир аз кыйыныраак болот ошол эле процесстерден тезирээк өтүү. Анан экинчиден компетенттүүлүк, адам көзү жетиш керек. Мисалы ошол нерсени кыла алам, мен барып Америкада бутума туруп ошол максаттарыма жете алам деген. Мындай бир аз ичинде ишенимдүүлүк, колунан келерине көзү жеткен. Анан үчүнчү байланыш. Мен жалгыз эмесмин, мисалы башка мигранттар да бар, башкалар да кылып атат, же үй бүлөм бар, же ушундай бир, же бул менин баалуулугум менен байланыштуу деп. Адамда ушул факторлор болсо, адамда ошол нерсени кылганга мотивациясы болот, ички өзүнүн каалаган. Адамдын өзү ичинен кааласа ал нерсени, ошол эле челлендж башкачараак кабыл алынат, башкачалык көрүнөт. Башкача айтканда, мисалы Америкага келгиси келип, конкреттүү бир максаты бар болуп, ошол эле пландуу кылып, экөө тең каалоосу менен келсе, ал адамдар үчүн бияктагы ушу башында кыйынчылыктар, челлендж учурлардын баары, же негизи эле башында эле эмес, ал дайым эле челлендждер болот, бизде ар түрдүү сыноолор болот. Ошол нерселер жеңилирээк кабыл алынышы мүмкүн. Ошол эле кырдаал, ал тургай аныкынан жеңилирээк кырдаалдар башка бирөө үчүн оор болушу мүмкүн. Себеби ичинен ал адам ал нерсени каалаган эмес. Күткөн эмес. Күткөн эмес, каалаган эмес, балким мажбур келди, балким көп деле мындай өзүнүн каалоосу экенин түшүнбөй эле, мисалы ошол мындай тез инстинктивдүү чечим чыгарып мисалы келип алды. Анан кийин ошол баягы кыйынчылык этабына келгенде миграциядагы ушул жерден көбү баягындай анда артка кетишим керек экен деп же ар кандай чечимдерди чыгарышы мүмкүн да. Бул ошол мындай жакшы айттыңыз, аябай чоң ролду ойнойт ошол нерсе. Эми ушул жерден стресске токтолгум келип атат да. Мисалы үчүн
кабыл алуу процессине келди, этабына келди дейлик. Ошол жерде ошо стресс абалына киргизе турган кандай факторлор бар? Адамдын макул даяр болуп келди, баягы өзүңүз айткандай балайы бүттү, чындыктарды көрө баштады, маскалар сыйылды, анан кийин кылган аракети жетпей атат, чабасы жетпей атат, ишенген кишилеринен жардам болбой атат дейли. Кээ бир учурда балким тили, өзүңүз айтмакчы баягы адистиги кичине аксап атат. Ошол жерде адамдардын көбү баягы стресске киришет го, кыйналып. Ошол стресстердин мындай чыга турган факторлору кайсыларда негизги? Үй бүлөнү алалы, коллегаларды алалы, environment ошолордун. Ошо кайсы факторлор аябай күчтүү стрессти чыгара турган? Негизи стресс, эмне стресс? Бул жаңы нерсе стресс, күтүлбөгөн нерсе стресс, адам ошол нерсени кыла алышына көзү жетпеген нерсе стресс да. Мисалы, могу суу стаканды жөн эле көтөрүү мен үчүн стресс эмес, себеби көтөрө алам. Ооба. Бирок столду көтөрүү бир аз стресс болушу мүмкүн, көтөрө албайм. Ушундай сыңары бул уникалдуу да болушу мүмкүн. Бир эле стресс ар бир адамга ар башка таасир этиши мүмкүн. Себеби бул жерде негизги фактор мындай resilience деген түшүнүк бар да психологиядачы. Бул адам resilience менен төрөлбөйт. Бул тубаса бизге берилбейт. Бул ошол сенин тажрыйбаңан улам ал нерсе күчтөнүп өсөт да, өнүгөт, бекемделет. Негизи эле психологияда ошол менталдык саламаттык мындай саламат болгон адамдарда ушул өзгөчөлүк бар. Аларда ошол resilience деп коет. Ал мындай күчтүүрөөк, жакшыраак өнүккөн. Буга чейинки тажрыйбаларынан улам. Бул кандай, бул деген сөз эмне? Мисалы, ошол эле интерпретация кылган, ошону чечмелегени, ошол проблеманы чечмелегени. Кээ бир адамдар мисалы тилди билбегенин проблема деп чечмелеши мүмкүн. Кээ бир адамдар үчүн ал проблема эмес, аны мен демек үйрөнүшүм керек деп чечмелеши мүмкүн. Мисалы, же болбосо кээ бир адамдар бул оор, кыйын деп айтса бир нерсени, ошол эле башка адамдар аны бул мени кийинки деңгээлге чыгара турчу, мени өстүрө турчу нерсе катары, мүмкүнчүлүк катары чечмелеши мүмкүн да, ошол эле кырдаалды. Ошол сыңары баягы стресс уникалдуу, адам өзүнүн көзү жетпеген, колунан келбеген же жаңы бейтааныш нерсе адамга стресс. Анын деңгээли адамга канчалык деңгээлде таасир этет, кимди канчалык тезирээк сындырат, кимди мисалы көбүрөөк стрессти көтөрө алат, көбүрөөк ошол мындай ошол ыңгайсыз, ошол жагымсыз эмоцияларды, ошол абалдарды жашап ошондон өтө алат. Бул ар бир адамдын ошо баягы resilience, өзүнүн баягы ички бир чыдамкайлык деп койсок болобу, ошондой бир эмесине барып такалат да, деңгээлинечи, иммунитетине башкача айтканда. Мисалы, ошол эле азыр миграцияда биз сыяктуу миллениал же зум же андан кийинки муундар үчүн башкачараак кабыл алынышы мүмкүн миграция, жер которуу, кесип которуу маселеси. Анткени биз эми баары бир глобализация дүйнөсү, социалдык тармактар, өзгөрүүлөр, туруксуздук биз үчүн мындай норма катары эле кабыл алынып калат да көпчүлүккө. Биздин улуу муундар үчүн аларда баягы туруктуулук, стабилдүүлүк, мисалы аябай маанилүү фактор болгон, аябай мындай байланыш башка адамдар менен, алар үчүн мисалы жер которуу оорураак болушу мүмкүн. Ал жакта үй бүлөсү баары отурукташып калган, байланыштары түзүлүп калган адам үчүн бияктан келип баарын жаңыдан башташ кыйын болушу мүмкүн. Жаштар болсо бияктан келип жаңы үй бүлө курса же бияктан келип жаңы башташып атса, мындай биз үчүн бул старт катары да. Мындай бир нерсени сынып башталыш эмес, бир нерсенин жаңы башталышы катары. Чийки менин тажрыйбамда ошондой болгон да. Бирок бул мындай уникалдуу, ошол эле учурда ошол муундар арасында өзгөчөлүк да таасир этет деп ойлойм. Мисалы үчүн мен адаптациядан толук өтүп бүттүм деген бир этап барбы? Адам айта алабы ошону? Менимче бул мындай ошол кырдаалды азыркы бар нерсени сен кайсы иште иштеп атсаң, кандай статуста турсаң, кандай абалда болсоң, кандай финансылык абалың болсо, физикалык абалың болсо, ошол нерсени адам мындай ичинен кабыл алып, болду эми ошонун үстүндө, ошонун негизинде план куруп, андан ары мындай эми кыймылдайын алдыга десе, бул ошол бир
белги да, мындай бул мындай болду эми андан ары кыймылдап кетип атат деген. Бирок мындай кээ бир мисалы өзгөчө кайра биздин муунга келсек, миллениал, зеттердин ортосундагы бир муундар, мен азыр курагымда айланамда сүйлөшкөн, таанышкан, мен иштешкен адамдар көбүнчөсү. Аларда мындай бир миграцияны бир финалдык чекит катары эч ким көрбөйт да. Мисалы, мен болду Америкада туруктуу жашайм, ошон үчүн мен адаптация болдум, азыр бүтөм деген бир ою жок да. Аларда көбүнчөсү бул убактылуу, ушул жерде жашайм, азыр мага жагып атат. Андан кийин балким 10 жылдан башка өлкөдө жашайм же балким Кыргызстанга барып жашайм деген сыяктуу ойлору бар. Ал адамдар үчүн демек бул мындай мен адаптация болду, кылып бүттүм, мен мындай психикам жай баракат кылып кое берсем болот деген нерсе эмес. Көбүнчөсү бул нерсени мындай процесс катары эле карап, анан ошентип ой жүгүртүшөт да. Анан кайсы бир белгилери бул ошол адаптация болуп бүткөнүнүн, ушу жанагы эле айткандай, балким ички тынчтык мындай болду, эми андан ары жылышым керек деген бир ойдун келгени, же болбосо баягы инвестицияларды кылып баштоо, ушул сыяктуу. Туура. Мен жана стресс боюнча бир кошумча кылгым келип атат. Кыргызстандан бул жака келген адамдарда ушу адаптация эмне үчүн оор? Азыр ойлоп атам, сиздин айткан сөздөрүңүздөн улам чыгып атат. Мисалы үчүн бул жөн эле жер которуу эмес, бул жерде кесип да которуу, статус да алмаштыруу, үстүнө үйүлүп атат да. Кимдир бирөө аябай, мисалы үчүн Кыргызстанда чоң бир кызматта отурган. Сиз айтмакчы, тууган туушкандары, өзүнүн бир жакын достору, бир немеси бар да, чөйрөсү. Ошолордун баарын таштады. Америкага кетип атканда алар той топур берип, сонун узатышты, баталарын берип, сен сонун жерге баратасың деп. Бияка келди. Америкага келген өзү биринчи стресс. Андан кийин чындыкты көрө баштады. Андан кийин тиги эски жумушундагы тажрыйбасын колдонойн десе, буякта иштебейт. Ошолордун абалы канчалык мындай оор деп атам да. Анан кошумча үй бүлөлөр, мисалы үчүн айтып атасыз, кээде балким жубайы каршы, бирок айла жок келген, болбосо тескерисинче жубайы түрткөн, кеттик деп. Анан жолдошу келген, макул болуп тура, ошондой учурлар бар да. Анан бияка келгенден кийин ролдор алмашат го. Мисалы үчүн күйөөсү баягыдай жумушта эмес. Балким статусу төмөнүрөөк жерде, балким такыр жумуш жок отуруп калган учурлар. Ошол ролдордун өзгөрүүсүндө да үй бүлөдөгү баалуулуктар кандай өзгөрөт деген бир суроо да, мисалы үчүн. Такыр бузулуп калбайбы? Негизи биринчи жана стресс боюнча айтканыңызга да кошумчалап кетейин, анан экинчи сурооңузга келейин. Оор сиз жогоруда айтып аткан нерселер бул мисалы бул жерде азыр биз отуруп ушундай болду, жаңы муун үчүн бул мындай кадимки эле көрүнүш норма катары кабыл алынат дегенибиз менен бул баары бир өзүнүн деңгээлинде стресс. Бул баары бир мындай үзгүлтүксүз дайым болуп турган прогресс, ошонун үстүнөн иштеш керек, ошол менен беттешиш керек, жаңы нерселерди үйрөнүш керек. Өзгөчө биз бул мындай убагында байкабайсың ошонун ичинде жүргөнүңдү. Андан чыгып бир аз мындай турукташып алганыңда, бир аз зона комфортага кирип алганыңда бул сага жеңил эле өтүп кеткендей, оңойдой эле сезилип калышы мүмкүн да. Чынында андай эмес. Балким психикабыз да ошол жерде жардам берип бизге кыйын эмес, баары жеңил эле болуп атат деп, бул да кошумча бизге эме болсо керек. Мындай жардам катарычы өзүбүздүн психикабызды бузбаш үчүн. Чынында оор бул. Сиз айткан кейстер бир эле баягы үй бүлөсүнүн бүт нерсесин ал жакта мындай жайгарып алган, баардык нерсесин өз жайына сонун кылып коюп алган. Эми бияктан жаңыдан башташ керек баардык нерсени. Сиз айткандай буга чейинки колдонгон, иштеген нерселер иштебейт, жаңы өнөрлөрдү иштетиш керек, өнүмдөрдү үйрөтүш керек. Бияктын системасына ылайык жашаш керек, мисалы ошол нерселерден өтүү бул кадимки эле мындай жаңыдан жашоону баштаган сыяктуу эми оор эле этаптардан бири да. Кайрадан төрөлгөндөй. Анан бирок бул ошо учурунда билбейсиң, байкабайсың же учурунда кыйналасың, бүткөндөн кийин жеңил эле сезилип калат да. Дайым эле бизге ушундай сезилет. Бүткөндөн кийин бир иш жеңил экен го деп ошентип калабыз да. Анан
экинчи жактан бул үй бүлөлөргө кандай таасир этет? Негизи миграция бул үй бүлөлөрдү же аябай бекемдетет, же ажыратат деп айтылат. Эки эле Эми ар түрдүү, бирок мындай жалпы жолунан алганда кандай таасир эткенин, мисалы, эгерде бир окшош проблема көйгөй болсо, окшош стресс болсо, ошол нерсени эки адамдыкы тең бир болсо, ошол стрессти жеңиш үчүн, проблеманы чечиш үчүн бул адам экөөнүн мамилеси жакындайт да, биригишет. Үй бүлөдө бул өзгөчө, бияка бекеттешкенде бүт проблемалар, финансылык маселелер, локацияларды чечүү, жаңы кесип баштоо, бул нерсе ошол жерде адамдардын максаты бир болсо, түгөйлөрдүн көз карашы окшош проблемалар менен беттешкен үчүн алардын мамилеси аябай бекемделет. Жеке өзүмдүн мисалымда дагы, менин кардарларымдын мисалында дагы мага аябай көп айтышат, мындай мамилебиз ушул чет жакта миграцияда жүргөндө аябай күчөдү, бекемделди. Анткени экөөнүн бири биринен башка таянар эч кими жок. Экөө бири бирине таянат. Баласы ооруса экөө карайт. Экөө дайым бир эле беттешип калат да, бул ошол мамилени бекемдеп, бири бирине жакшы партнер болгонго чындап салымын кошот да. Айрым учурларда тескериси болушу мүмкүн. Качан бул экөөнүн көз караштары дал келбегенде, экөө баягы бир team player деп коет го, экөө бир командада ойной албай калганда, бул мындайча айтканда, эгерде стресс болбосо, адамдар баары эле жакшы турабы? Баары жакшы, баары жумшак, баары сылык, урушпайт. Ошол сыңар эле. Эмне кереги бар? Ошол сыңар эле бир стресс пайда болгондо коммуникацияда конфликттер пайда болот. Үй бүлө сонун болот, анан бала төрөлгөндө, баланын проблемалары чыкканда экөө тең түнү менен уктабай, анан конфликт мисалы башталат. Же болбосо экөө жакшынакай эле жүргөн, анан кийин финансылык маселелер келгенде анан конфликт башталат. Башкача айтканда, бияктагы сырткы бир стресс фактор бул мамилени же ошону күчөтөт, же аны жоготушу мүмкүн да, эки жакка ажыратышы мүмкүн да. Жанагы бир сөз эстеп атам. Эркекти качан сынаса болот? Келинчеги ооруганда депчи. Ошого чыдай алабы? Эркектер мындай нерселерди майда катары көрөбүз го. Баягы үйдүн ичиндеги проблемаларды чечкибиз келбейт. Анан жакшысыңбы? Жакшы. Дарың барбы? Бар. Акчаң барбы? Бар. Ошону менен бүтөт да. Ошол эле учурда аялдар көңүл күтөт экен, баягы жылуу сөз күтөт экен, кичине бир забота күтөт экен. Кээ бир учурда ошолор болбой калса дагы, бул өзүнчө дагы бир стресс да. Турабы? Негизи биздин ар кандай муктаждыктарыбыз бар да, физикалык, мындай эң элементардык, функционалдык муктаждыктарыбыз, андан жогорку деңгээлде мисалы бири бири менен сыр бөлүшүү деңгээлине чейин мисалы ар түрдүү муктаждыктарыбыз. Бул эми мындай мамиле темасын өтүп кетсек, ушундай баардык муктаждыктарыбыз жабылыш керек болот. Бирок бул сөзсүз эле бир тараптан эмес, ошол эле эркектер деле күтөт, ошондой колдоону күтөт, башканы күтөт. Болгону мындай бизде өзгөчө мурун ролдор аябай мындай так чек аралар менен ажырым бар болсо, бул мындан бул нерселерди кылат, бул нерселерди кылып, азыр ошол баягы чек аралар жоюлуп баратат, аралашып баратат. Бул жакшы жаман деп баа бергенибиздин эч мааниси да жок. Реалдуулук ушундай болот. Реалдуулук ошондой. Бул баарына таасир этет. Мисалы азыр айталы аталардын көбү балдарына карашып, мисалы үй иштерине аралашып атса, коомдо жалпы ушундай бир тенденция болсо, баары бир баягы аны колдогусу келбеген үй бүлө дагы же ошол аял дагы баары бир ал дагы ошондой болушун каалап, мисалы ошон үчүн ушул жерде конфликттер жаралышы мүмкүн да. Анан себеби бул көпчүлүк дайым доминировать этип, өзүнүн көпчүлүк кылган нерсе таңууланат да башкаларгачы. Таңууланат, тура. Эл эмне дейт деген сөз мисалы үчүн. Өзгөчө биздин коллективдик маданиятта албетте. Мисалы менталитетте түзмө түз. Ошо менталитет жөнүндө сүйлөгүм келип атат, сурагым келип атат. Бирок андан мурун дагы бир суроо. Сиздин оюңузду билгим келип атат. Эне ата көчүп келди. Баласы кичинекей, мисалы үчүн Американы алалы. Бияка көчүп келишти, жер которуп, эне атанын ошо тил боюнча кичине проблемалары бар дейли. Толугу менен үйрөнө албайт. Биз англисче үйрөнүп атканда айтты эле да. Англисчени жакшы үйрөнгөрү келсе, Том и Джерриден баштагыла депчи. Алардын мимикасы, ошо жести, ошо менталитет да. Ошол жерден үйрөнөсүңөр депчи.
А биз болсо бул уже муну толтура албайбыз. Бул жана gap деп коет го, пропущенный пробелдерчи. Анан энаталар өздөрүнчө кетип калды да. Аздыр көптүр өзүнүн ишине, кесибине тиешелүү, чөйрөсүнө тиешелүү бир сөздөрдү билет, ошону менен жүрөт. А балдар болсо жети саттан баштап, бала бакчадан баштап, мектеп, колледж, булар Американын жашоосун жашап атышат. Эми суроо, ошо эната менен баланын ортосундагы мамиле канчалык өзгөрөт, кандай болот? Эната көп стресс алабы же бала көп стресс алабы деген сыяктуу да. Бул көз ачыктык. Азыр биз прогноз кылсак, анткени ар бир үй бүлөдө ар бир кезде ар башкача болушу мүмкүн. Бирок жалпы жөнүнөн сиз айткан бир маселе менен көпчүлүк беттешет. Бул бар нерсе. Өзгөчө тилге келсек, негизи эле азыр жаңы эме мындай түшүнүктөрдө бул нейропластичность деп коет. Ошону аябай көп колдонот. Бул деген сөз адамдын мээси белгилүү бир жерге жетип эле токтоп калбайт. Биз үстүнөн иштеп машыксак, кайсы бир мээбиздеги дайым көнүп калган кайталанма паттерндерди, башкаларды өзгөртө алабыз. Баары бир ошол демек биз мисалы тилди деле өмүрүбүздүн аягына чейин 70-80ге чыкканга чейин үйрөнө алабыз дейт. Бирок салыштырмалуу албетте кыйын, көбүрөөк эме аракет керек, көбүрөөк күчтү талап кылат. Кичинекей балдарда жеңилирээк, тезирээк үйрөнөт, анткени аларда ошо нейрондук байланыштар анчалык күчтүү бекемделген эмес, жаңы нерсени тез алып кетет, процесстер тез жүрөт. Биздин мээбизди элестетиңиз, мисалы бир компьютер, ичинде толтура нерсе бар, файлдар бар компьютер. Ага жаңы бир программаны жүктөгөндө же жаңы бир кыймыл аракет жасаганда ал жайра иштейт, анткени ичинде толтура процесстер бар. Жаңы ноутбукту алып келип ачсаң, тез жүктөлөт. Ошол сыңары да, бирок бул бар, мүмкүн. Мисалы мен ошол эле мурун Азатта иштеп жүргөндө кесиптештерим бар болчу. Бүйкан эже, Бүйкан Досалиева деген, алардын баары англис тилин үйрөнчү ошол жашында дагы. Бул кайра мээге дагы жардам депчи. Ошол сыңары үмүттөрүн мындай үзүп, азыр үйрөнө албайсың, сен баары бир андай кыла албайсың дегим келбейт адамдарга, анткени бул мүмкүн, реалдуу. Ал тургай аябай көп кээде таң калыштуу учурларды көрөбүз, адамдардын мындай мүмкүнчүлүгү чексиз да, өз чынын айтканда. Ал эми тил маселесинен улам, маданияттан улам ажырымдын пайда болгонуна мындай карасак болот. Эгерде бул жерде эң маанилүү нерсе эмоционалдык байланыш. Сен балаң менен ортоңдо байланыш бар болсо, тил же мисалы сырткы факторлор анчалык чоң негизги фактор болбошу мүмкүн. Бул негизи адам баласы үчүн бул универсалдуу нерселер бар да, сүйүү, боорукердик, камкордук, мисалы бири-бирине жакшы мамиле кылуу, чынчылдык деген сыяктуу бул баардык адамзатта, мисалы американецтерде жок же бизде эле бар деген нерсе эмес, баарынын универсалдуу нерселери бар. Биз көбүрөөк окшошпуз өз адамдар мененчи. Бирок тажрыйбабызга, башка өзгөчөлүктөрүбүзгө бараша өзгөчө дагыбыз. Ушундай парадокс түшүнүк, бирок ушундай. Ошол сыңары эгерде бала менен эмоционалдык жактан байланыш болсо, баланы кабыл алып, түшүнүп, бала дагы ата энесин мындай ал үчүн негизги баягы опора, түркү экенин, таяныч экенин, ал дайым кабыл алаарын, ошол апасы менен атасы аны мындай шартсыз жакшы көрөрүн, ушул нерселерди сезип, ошол нерсе бар болсо, ортодо бир ажырым аябай чоң ажырым болушу мүмкүн эмес, бирок албетте болот. Ал тургай Кыргызстанда жашап деле ата эне менен баланын ортосунда ажырым болот, анткени алар жашап аткан дүйнө башка, алар мурун жашаган дүйнө башка. Албетте. Азыр өзгөчө, мисалы Кыргызстанда тескерисинче аябай күчтүү ажырым бар, анткени ата эне менен балдардын ортосунда. Ата энелер көбүнчөсү мисалы социалдык тармактарды же технологияга тиешелүү нерселерди көңүл бурбай байкабаса, балдар ал нерсени азыр AI'ди колдонуп атат, бирок ата энеси AI эмне экенин билбейт. Мисалы ошол жерде мындай сүйлөшүүгө же жалпы бир нерсени талкуулаганга темалары азайып баштаган сайын эми ажырым көбөйүп баштайт да. Ошол сыңары бир баягы окшош салттар болсо үйдө, жалпы бир жылуу мамилелери, воспоминаниялары же мындай ошол эскермелери көбүрөөк жашаса ошол баласы менен, менимче бул мындай аябай коркунучтуу эмес да. Бирок албетте биз мындай күтпөшүбүз керек да, биздин балдарыбыз так биздей болот деп. Албетте. Анткени бул таңуулоо. Бул башка жок, бул табигый мүмкүн эмес. Ал башка шартта, башка дүйнөдө, башка өзгөрүүлөрдө чоңоюп атат, биз башкада чоңойдук. Мындай максималдуу
жакындашканга, ошол орток нерселерди тапканга тине катар аракет кыла алабыз. Бирок баары бир мындай өзгөчө болот да биздин балдарыбыз эми биз сыяктуу толук болбойт. Бир улуу инсандардын бирөөсү айтыптыр, балдарыңарды замананын шартына жараша тарбиялагыла депчи. Ошону менен баары айтылган да. Сиз айтмакчы, биз көбүнчөсү баягы таңуулоо. Биз аны жакшы деп ойлойбуз да, Жакшы ошол деп туура деп ойлойбуз. ойлойбуз. Анткени биз үчүн ошол туура болгон. Туура болгон убагында. Бирок азыр иштебейт ал. Камкордугубуз келет. Балким кээ бир жерде иштеши мүмкүн, билбейбиз. Бирок ата-эне баары бир мындай ойлойбуз да биз, мен көп жашадым, көптү билем, мен алдын ала бул нерсени билип атам. Чын эле айрым нерселерде, мисалы, кичинекей балага бул эме плитага тийсең колуң күйөт дегенди билебиз. Бул инстинкттер да. Ооба, анан аны үйрөтөсүң. Бирок ошол эле учурда кээде балага өзүнө ошол нерсени изилдеп, өзү ошол ката менен беттешкенге да уруксат бериш керек деп айтат да. Анткени өзү ошол тажрыйбаны алып жашаш үчүн деп. Бышышыш үчүн, баягы өз алдынча аракет кылыш үчүн. Анан бир мындай бир окуя болгон, бир мен башыман өткөн окуялардын бирөөсү, бир апа келип, менин баламды ушул жерге эле калтырып койгулачы деп бир кичинекей бир районду сурап атат. Биз болсо баласын башка жака жиберели деп атабыз. Анан бир жума мага телефон чалды, каттады, мындай жалдырап атат да. Мен ошондо мындай катуу айткам да. Эжеке, балаңыз кеч келе сиздин этеңизди кармап жүрө береби? Балким бул баладан бир ичинде бир арстан уктап жаткандыр. Сиз болсо дали күчүк кылып жетелеп жүрөсүз муну депчи. Ошол сыңары да, мисалы үчүн. Кээ бир учурда биз баягы аябай камкордук көрөбүз деп, балдарыбызды да мокотуп алышыбыз мүмкүн дегеним. Бирок бул эне жүрөгү ушундай да, баары ушундай баласын, анткени ал ошончо кыйналып төрөп, аны чоңойтуп атат, анын үстүнө баласын дайым аяйт. Бул энелердеги бул гормоналдык, биологиялык деңгээлдеги бир процесстер болсо керек. Бирок ошол эле учурда кээде апасы дагы, мисалы, балам үчүн эмне жакшы болот деп жакшыраак билем деп эсептеши мүмкүн, же чын эле билиши дагы мүмкүн. Кээде туруп эле баланын өзгөчөлүгүн көрүп туруп, ага такыр туура келбеген же аябай оор боло турган челленджди алдына коюп берип койбойсуң да. Ошондой да деңгээл бар. Аябай жалпылап муну мындай категориялык чечим чыгарып алып, демек таңуулабаш керек болду, өзүнө коюп салыш керек, же болбосо демек таңуулап аябай карап үйрөтүш керек деген сыяктуу эки категорияга барбашыбыз керек да. Ортосунда ар кимибиз өзүбүздүн деңгээлибизче өзүбүзгө туура деп эсептегенчелик кылабыз да. Маданият жөнүндө кеп кылдыңыз. Ушу үй бүлөнүн ичинде кыргыз маданияты менен келдик да. Бул жердин өзүнүн маданияты, өзүнүн менталитети, ошол экөөнүн ортосунда кандай кагылышуулар болот сиздин оюңузча? Биринчи эле негизги менимче айырмачылык, мен байкагандан да көргөндөн дагы, бул жак баары бир мындай индивидуализм өлкө. Ар бир үй бүлө өзү менен өзү байланыштар бар сырткы коом менен, бирок фокус өзүнүн үй бүлөсү менен. Мисалы, алар биз сыяктуу эле бир жума сайын же тез эле тууган достору менен таанышып чогулуп отура беришпейт. Мисалы, бул чындап аябай чоң ажырым, мындай башкача нерсе да, бири да. Бизде баары бир мындай коом, коллективизм, баягы дос туугандар менен жакындалуу, баарлашуу, ошол нерселер аябай күчтүү да. Буякта болсок да, мисалы, биз азыр бияка ассимиляция болуп кеткен жокпуз, американец болуп кеткен жокпуз, бизде интеграция болуп атат. Башкача айтканда, өзүбүздөгү бар өзүбүзгө жаккан нерселерди калтырып, бияктан жаккан нерселерди алып өзүбүзгө кошуп атабыз. Өз психологиялык жактан дагы ушул эң мындай зыяны жок, адамга жеңил, жакшыраак бизге таасир эткен нерсе дейт да. Бул ошо канадалык Дейли деген психологдун изилдеген, атайын ошол башка маданият жаңы маданиятка кошулганда психологиясында эмнелер болот, кандай өзгөрүүлөр болот деп. Бул интеграция эң жакшы жолу ошол. Ал жакта анан бар, сепарация бар. Башкача айтканда, ал өзүңдүн гана эмеңди аласың, бул коомго аралашпайсың, изоляция болуп аласың. Бул жаман жагы ошо изоляция болуп өзүң менен өзүң калып калыш мүмкүн. Ассимиляция деген бар, ал жакта болсо толугу менен тез сен аралашасың, тез кирип кетесиң, бирок өзүң баардык нерсеңди жоготуп, мисалы, бул жактын эрежелерин, нормаларын баарын кабыл алышың мүмкүн да. Мунун жаман жагы өздүгүң жоготушуң мүмкүн, бул дагы кайра кризиске жеткириши мүмкүн. Анан негизи эле маргинализация бар, ал экөөнүн тең баш тартып кетесиң да.
Ошонун ичинен эң жакшысы бул интеграция. Негизи Америкада көпчүлүк кыргыздар, көпчүлүк эле мигранттардын баары интеграция болот. Байкасаңыз, биякта Ukrainian Village деген бар. Кыргыздардын азыр өзүнүн айылдары пайда болуп калды. Орустардын өзүнүкү бар. Башкача айтканда биз өзүбүздүн бар маданият нерселерибизди көп эле нерсе сактап атабыз. Кээ бир гана нерселерин алып атабыз да. Ошондо бул ошол психологиялык жактан кошуп кеттим. Ал эми жанагы жеке тажрыйбага келсек, кандай айырмачылыктарын аябай көп байкайм, көрөм. Бул ошол индивидуалдык өлкө болгондуктан, баягы өзү менен өзү үй бүлөлөр болгон үчүн, бизде бирок бул нерсени мындай, бул бизге зыян тийгизбейли, анткени биз кыргыздар менен кайра эле өзүбүзчө болуп, жакшынакай эле жүрөбүз биякта. Анан экинчи дагы балким өзгөчө нерсе бияктын маданиятында консюмеризм деген түшүнүк бар. Бул Америка дүйнөгө белгилүү эң чоң ошол консюмеризм, башкача айтканда түгөтүүчү, ошол мындай ысырапкорчулук, кыргызча айтканда, аябай орой айтканда ысырапкорчулуктун өлкөсү. Биякта бир печенье 2-3 таңгак менен оролушу мүмкүн, же болбосо аябай көп мындай ысырапкорчулук көп болот да. Көп ар бир адам өзү бирден машина айдайт, өзү бир кенен үйлөрдө жашайт, мисалы ушул сыңары. Бул бизге дагы бир аз жат көрүнүш, анткени биздин маданиятта баары бир мындай үнөмдөө жакшыраак кабыл алынат, ысырапкорчулуктан караганда. Ошол жактан чоң айырманы байкаса болот. Анан индивидуалдык дагы бир өзгөчөлүктөр бар. Мисалы, биздин маданиятта мындай адамдардын жөнөкөй болгону бааланат. Адам жөнөкөй болуш керек, мактамдап, дардаңдап, өзүнө ишенип, кыйынсынбаш керек. Кыйынсынган менсинген деп, тескерисинче текеберленген деп биз аны аябай мындай жаман контекстте карайбыз. Америкада биякта тескерисинче мындай өзүнүн оюн айткан, өзүнүн ою болгон, мен деп айткан көбүрөөк жакшыраак бааланат иш чөйрөсүндө же башка жактарда дагы. Анткени мындай элементардык түрдө, мисалы тилге келсек, англисчеде ар бир сүйлөмдө сүйлөмдүн эс сөз жазылат, I do, анан кетет да. Мен жакында эле өзүм байкадым, мен азыр кыргызча тексттерди жазып атканда дагы мен дегенди кошуп баштаптырмын. Кыргызчада биз менди кошпойбуз, байкасаңыз сүйлөмдөрдө. Мен алма алдым, мен кеттим дебейбиз, кеттим, жүрдүм, ушинтип эле айтабыз, колдонобуз. Жалпылоо. Мындай, жок, мен деген контекстти алып салабыз да. Ага көп көңүл кылбайбыз, фокус. Анан ошол жерден дагы менимче бир аз баягы биздин биякта карьера кылам дегендер өзгөчө, биякта иштеген келгенде бандай мен дебей бир аз биз мындай жөнөкөй болуп, артка чегинип, уялып, ушинтип турганыбыз зыян тийгизип кээ бир жерде. Анан алар үчүн түшүнүксүз, мындай жөнөкөй болгон, мындай анча деле эме мындай сага көңүл бурулбай калып калышы мүмкүн. Сен мен кылдым, мен мынттим деп айтсаң, мисалы жумуш ордунда да көбүрөөк көтөрүлүшү мүмкүн да. Ушундай сыяктуу нерселер бар да. Тура. Ошол сыңары баягы чын эле бир маданиятта же болбосо бир менталитеттин өзгөчөлүгү, айырмалары дагы бар. Ошол учурда окшош жактары дагы тапса болот көп эле. Мисалы үчүн менталитет деген сөздү кантип чечмелесек болот? Жалпы жонунан. Менталитет дегенде бул мындай аябай терең түшүнүк го дейм, анткени бул жакта биздин тарыхыбыз, биздин тилибиз, биздин үрп-адат, маданияттарыбыз баары кошулган нерсе да. Мисалы, ал нерсени оңой менен мындай эмете албайсың. Өзгөртүш кыйын. Анткени айталы, мисалы, убакытка болгон мамилебиз биздин. Туура. Мисалы, биз убакыт кечиккенди мындай анчалык деле орой кабыл албайбыз. Туура, нормалдуу эле нерсе. Дайым кечигет, дайым ал нерсени эске алабыз. Эрте барган уят. Тескерисинче кээ бирлер ушунчулдашат. Эми бир жагынан муну сындагандар, жаман көргөндөр бар, бирок бул биздин менталитет деген нерсе. Кабыл алыш керек. Өзүмдөн да кээде байкайм. Жада калса, биякта убакыт тескерисинче аябай, мүнөт саналат да. Ошол жакта кыйналабыз бир жагынан кыргыздар. Анткени бизге стресс болот да, бул бияка келгенде. Ошол сыңары
менталитет деген ушундай го дейм. Бул аябай терең, мындай тез өзгөртө албаган, аябай көп контекстти камтыган нерсе. Же мисалы уялчаак болгон, уялыңкы жанагы жана эле айтып кеттик го, жөнөкөйлүк болгон, а биякта мындай өзүн мен деп айткан нерселер, ушулар бир менталитеттин өзгөчөлүктөрү го дейм. Албетте. Мисалы үчүн өткөндө соц тармактардан Нуржигит агайыбыздын бир сөзүн угуп калдым. Бир айылга барып, ошол жерде эл менен жолугушуп болуп аткан экен. Анан бир жашы 45-50-лөргө келип калган эле бир эжеке сүйлөп атып, кайнатасынын атын айтып алыптыр. Анан ошондон кайнатамдын атын айтып албадымбы, тергебей деп мында уялып атат дейт да. Биз ошонубуз менен күчтүүбүз, биз ошонубуз менен, ыйманыбыз менен депчи. Анан бизде да жана айтышат го илгерки аксакалдарыбыз. Эл менен жүрсөң бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп. Ошолордун баары калыптанып, сиз айткан менталитет. А бул жакта точностью да наоборот. Мисалы үчүн өзүңдү айтпасаң, мен кылып атам, мону мен кылдым, а биз болсо биз дейбиз да. Биз кылдык, биз минттик деп. Анан Советтер Союзундагы коллективизм аябай сиңирген, жаман көрчүбүз. Себеби дегенде партия геройлорду өзү тандачу. Муну баатыр кылыш керек, муну жылдыз кылыш керек деп. Элдин арасынан мен деген киши болгон эмес да. Деген сыяктуу. А бул жакта сиз айтмакчы, аракет кылсаң, кеттик, кыласың. Көрүнгүң келсе, эшиктердин баары ачык деген сыяктуу. Тил маселесине дагы кайткым келип атат. Бир канча тилде сүйлөйсүз сиз. Ошол эле учурда түркчө, мисалы үчүн орусча биздин эле тил. Азыр ар бир эле адам ушундай тилде сүйлөйт болуш керек азыр. Мен айткым келген нерсе, мени кызыктырган нерсе, кээ бир учурда байкайм, өзгөчө кыздар. Мисалы үчүн биздин кыргызча сүйлөп аткан кыз түркчөгө сүйлөп баштаганда толугу менен үнүнөн баштап, тонунан баштап баардыгы өзгөрөт. Суроо ошондо ой жүгүртүү дагы канчалык өзгөрөт, ошол тил канчалык таасир тийгизет деп атам да бизге. Негизи кызык суроо, анан кызык тармак. Чынында бул боюнча да көп изилдөөлөр болгон. Азыр мен так кесип бул изилдөө деп айта албайм, бирок жалпы жөнүнөн ал жактагы жыйынтыкты бириктирип келгенде тил кадимкидей таасир этет биздин ой жүгүртүүбүзгө, ал тургай ошол мындай өздүгүбүзгө чейин таасир этет да чынында. Байкасаңыз, мисалы, ошол эле орусча сүйлөгөндө бир аз эркинирээк, өзүн мындай гордыйраак алып жүрүшү мүмкүн ошол эле адам. Анткени бул ошол баягы менталитет, маданият, тилдин бэкграунду баары аябай байланыштуу да. Ошол эле англисчеге келгенде дагы мындай аябай эркин өзүн, мен мисалы сөз колдонуп атканда эле ай деп сүйлөйсүң да, ал жакта уже ай деген айсыз болбойт. Айсыз биринчи фонго чыгат мисалычы. Ошондой бул аябай чындап эле психологиялык деңгээлде, когнитивдик деңгээлде биздин ой жүгүртүүбүзгө түздөн түз таасир этет. Таасир эткенде өткөндө да бир жакшы сөз колдонуп атыңыз эле, иденттүүлүк депчи. Ошол канчалык өзгөрөт деп атам да. Негизи эми мындай, муну азыр биз процент менен мынча процентче мындай өзгөрөт деп эч ким өлчөй да албайт бул нерсени. Бул мындай абстрактуураак нерсе. Бирок азыр жеке өзүбүздөн байкап көрөлү. Мисалы, сизди байкайсызбы ушул башка тилде сүйлөгөнүңүздө, башка контекстте болгондо бир аз өзүңүздү сезгениңизчи, өзүңүздү кандай каалабаганыңыз өзгөргөн, кандай айырмасын байкайсыз? Балким менин оюм, жеке оюм, баягы ар бир адам бир чоң бир коомго же бир нерсеге байлангысы келет го. Баягы подсознательно. Мисалы үчүн кыргызча сүйлөп атканда сен кыргыздардын ичиндемин деп ойлойсуң. Түркчө сүйлөп атканда мен түрктөрдүн арасындамын. Орусча сүйлөп атканда орустардын. Эми булар чоң империялар. Өзүңдү да ошолордун бир мүчөсү катары, бир немеси катары сезесиң го деп ойлойм да. Мындай азыр болсо биринчиден тилдер көп эле адам азыр кеминде 2-3 тилде сүйлөйт. Ошол нерселер аралашып мээсинде процесстер дагы аралашкан үчүн мындай аябай чоң айырма болбой калышы мүмкүн да, бизге сезилбей калышы мүмкүн да. Бирок жалпы жонунан мисалы бир тил билген адам менен кари 2-3 тил уже билген адамдын дагы уже ой жүгүртүүсүндө айырма дагы бар. Албетте. Анткени мисалы башка адамдарды же башка жаңы нерселерди кабыл алган дагы мындай көбүрөөк тил билгенге оңоюраак болушу мүмкүн.
Анткени бул биринчиден ошол нерсеге көп тил үйрөнгөнгө ачык болгону үчүн дагы балким ошондой, же болбосо тескерисинче ал көп тил билгендиги үчүн дагы башка маданият, башка нерселерге дагы ачык болуп атат. Бул эки тараптан тең болушу мүмкүн да. Муну так мындай кесе өлчөп же аныктай албашыбыз мүмкүн. Бирок сиз айткандай сөзсүз ой жүгүртүүбүзгө, биздин өзүбүздүн кандай сезибизге таасири бар. Мисалы элементардык түрдө билбейм, мен кыргызча алып барам блогдорду көбүнчө эле, бирок жакында эле эме Threadsке орусча жазып баштаганда мындай өзүмдөн байкаганда баары бир мындай дерзость деп коет го, ушундай нерсе кадимкидей кошулду. Мисалы же болбосо англисче болгондо мындай мен деген сөз бул уже кошулат. Ошол сыңары бул ар бир кийин менталитеттин артында сенин бир иденттүүлүгүңө бир өзгөртүүлөрдү киргизет го деп ойлойм. Кыргызчаны айтканда биз жалпы биз ушундай жөнөкөйлүктү баары бир мындай эметебиз. Жакшы көрөбүз. Ошол нерсе бизде бааланат, ошол нерсе маани берет. Туура айтасыз. Бул тил сөздөр да сөз жөн эле сөз эмес, аба эмес, оозунан чыккан. Мунун артында сиз айтмакчы маданият жатат, тарых жатат, ошол эле кайталанып аткан менталитетибиз жатат, каада салттарыбыз жатат. Мисалы үчүн бир америкалык киши Кыргызстанга келип бир 5 жыл, 6 жыл жашап, кыргызчаны аябай жакшы сүйлөп, жиликтеп, эттин баарын, каада салтын үйрөнгөндө дагы Жубарымбек деген сөздү түшүнүшү оор болуш керек да. Же болбосо айланайын дегенди кандай айтыш керек, каякта айтыш керек, ал үчүн оор болушу мүмкүн да. Ошол эле контекст менен байланыштуу, тажрыйба менен байланыштуу да. Албетте. Бизде да ошондой бир немелер бар да. Мисалы үчүн Америкага келгенде кээде oh dear деген сөздү каякта мындай ордун табыш оор керек. Өзүңдүн тажрыйбаң менен колдоноюн десең уят болуп калышы ыктымалың чоңураак. Бардык тилде, бардык элде баягы сленгдер, өзү гана түшүнгөн, контекст түшүнгөн сөздөрү бар чынында. Анын үстүнө азыр англисче аябай өркүндөп аткан маалы дагы да. Жаңы неологизмдер аябай көп. Кээ бир учурда мен өзүм билбеген сөздөр чыгып калат, мындай же сөздүктөн таппайсың. Мисалы үчүн таң каласың да, бул каяктан чыккан сөз. Болбосо кыскартылган, же болбосо бир штат сүйлөгөн эле сөз деген сыяктуучу. Азыр бул баягы жаңы муундарда да өздөрүнүн сөздөрү бар го. Айтпаңыз. Кринж. Да, не деген сөздөрү бар. Z поколение, Z мындай мисалчы, аларды биз түшүнбөйбүз, анткени алардын баягы контекст, алар көргөн нерселерди көрүп билбегенибиз үчүн да. Ошон үчүн бул баягы маданият муун арасы дагы ошол эле бир өлкөнүн ичинде дагы ушундай бир өзгөчөлүктөр. Таң калыштуу. Абдан таң калыштуу. Дин жөнүндө сүйлөшкүм келип атат сиз менен. Жаңы өлкөгө, мисалы үчүн биз мусулман болуп келдик да, мисалы үчүн ошо динге таяна алабызбы? Баягы жалгыз калганда, стресс болгондо, кыйналган учурларда. Негизи психологиялык жактан ишеним бул эң негизги факторлордун бири. Бул өзгөчө ошондой көп стресс болгондо, өзү көзөмөлдөй албай аткан нерселер көбөйүп кеткенде адам ошо ички таянычы, ички ишеними адамды кармап калат да. Негизи эле жалпы жонунан ошо ишеним ушул адамдын мындайча айтканда жинди болуп кетпешинин алдын алат бир жагынан. Анткени адам өзүнөн чоң көзөмөлдөгөн башка бирөө бар экенине, бардык эле нерсе ал көзөмөлүндө эмес экенин сезгенде бир аз болсо да жеңилдик болот да. Кой берет, жеңилдик болот, анан үмүт болот, мисалы жакшы нерсе болот деген нерселер. Бул биздин баягы психикабыз көтөрбөй калбаш үчүн дагы бул ишенимдин ролу аябай чоң да. Негизи эле мындай ошол дин менен аябай байланган, ишеними күчтүү адамдарда ушундай психологиялык, менталдык саламаттык анча көп аксабашы мүмкүн, кыйналбашы мүмкүн. Анткени ошол эле баягы ишеним аябай ичинде бир таяныч болуп берет ошол адамгачы, сыртта ушунчалык мындай көп факторлор болуп атканда. Анан эгер миграцияга келсек, сөзсүз түрдө эгер ичинен ушундай бул баарын эле биз көзөмөлдөй бербейбиз. Биз үчүн Кудай жакшы нерселерди берет, биз өзүбүз мындай өтө алган сыноолорду жиберет деген сыяктуу ишенимдери күчтүү адамдардан
кайсы бир деңгээлде жеңилирээк кабыл алышы мүмкүн ошол кырдаалдардычы. Анан бирок эгерде мындай дагы көрүнүш болушу мүмкүн, өзгөчө аябай кабыл алгысы келбесе, башка өлкөгө келип, биякта эми мындай исламий өлкө эмес, бул жак мусулмандардын өлкөсү эмес, биякта түрдүү диндер бар, бул баягы ар түрдүү учурлар бар, мусулмандарга жакпаган, кабыл алгысы келбеген нерселер. Ошол нерселер аябай ал үчүн маанилүү болуп, же ошол нерсе мени азгырып кетет, же балдарымды азгырып кетет, ошону динден чыгып кетебиз деген сыяктуу ишеними аныкы күчтүүрөөк болсо, ошол нерседен көбүрөөк корксо, ага тескерисинче бул оорураак болушу мүмкүн андай учурдачы. Анткени өзгөчө мен байкадым, ошол бизде өздөрүгө анчалык кабатырланышпайт, балдар үчүн кабатырлангандар аябай көп экен да. Биякта балдар өзгөчө башталгыч мектепте окуп, мындай өспүрүм курагына жетип баштаганда ата энелердин көбүнүн эң көп биринчи ойлонткон маселе ушул экен. Дин кандай таасир этет биякта, менин балам мындай бузулуп кетпейби, ой жүгүртүсү өзгөрүп кетпейби деп аябай көп кабатырланат экен ошол жактачы. Ошондой коркунуч барбы мисалы үчүн Америкада? Мындай объективдүү караганда, фактылар менен караганда бар. Анткени биякта баары бир мындай ар түрдүү мектепте ошондой программалар бар мисалы үчүн. Мен жеке өзүм билбейм, мисалы. Беттешип көрө элекмин, окубадым. Мен мектептин программасы менен таанышкан эмесмин, бирок уккандарыман, билгендериммен албетте бул жактын өзүнүн түшүнүгү, өзүнүн туура деп эсептеген нерселери бар. Албетте. Ал мисалы кыргыздарда андай жок. Мисалы биякта бургер элементардуу түрдө хамбургер, бургер өзү хам менен, чочко менен жасалган мисалы нерсе. Эми ал жакта котлети этмес, бирок жана хам деп кошушат мисалы элементардуу түрдө. Бияктын өзүнүн ушундай түшүнгөн, өзү каалаган нерселери бар да. Анан албетте баягы ошо чочулоо, коркулуулор ошол реалдуу нерселерден улам келип чыгат да. Туура. Жакшы бир неме айттыңыз. Адам мен үстүмдө дагы бирөө турат. Мен баардык нерсеге күчүм жетпейт дегенде жеңилирээк болот депчи. Мисалы үчүн мага риск деген сөз көп жакпайт да өзүмө. Риск дегенде мындай сен бир мындай коркунучка кирген атасың дегендей кабыл алат да. Мечи даярдан деп инстинкт выживания ойгонот. Адам даяр болупчу. Кыргызчага отурсаң мындай тобокелчилик деп жумшагыраак да. Кудайга тобокел кылыш керек деген сыяктуучу. Анан мындай жеңилдеп каласың да кадимгидей. Мен колуман келген аракетти кылып атам, эми калганы тобокелчилик деген сыяктуучу. Мындай сонун иштейт да. Мен өзүм үчүн жеке. Бул жакта болсо наоборот мисалы үчүн ошо индивидуализм болгон үчүн риск, take risk деп мындай көп айтышат го. Рисковать этиш керек, кто не рискует, тот деген сөздөр көп го мисалы үчүн. Бул менчи баягы бир социалдык, тарыхый окуялар менен да байланыштуу болсо керек. Жанагы Америкага кимдер келген, көбүнчөсү ошондой тобокелчиликти биринчи жакшы көргөндөр келген да. Ушинтип келип жок эле жерден ачып, анан биякта ишкерликтерди өндүрүп, биякта негизи ишкерлик мисалы капитализм тучокусу биякта эң маанилүү. Ошондуктан дагы биякта бул өлкөдө баары мындай акча табыш керек, муну кылыш керек, тобокелчиликтер барып өзүн өнүктүрүш керек. Ал тургай биз деле ошол максатта келип. Албетте, бул да тобокелчилик да. Аябай чоң рисктердин бирөөсү. Ошондуктан бул өлкөнүн баягы ошо девиздери, лозунгдары же ошо менен аябай байланыштуу болсо керек да. Мен мисалы билбептирмин, тобокелчилик деп айтканда жумшагыраак угулат, риск деген бул эмерээк депчи. Бирок жалпы жонунан адамдардын баягы ошол рискке болгон мамилеси дагы ар кандай. Бул кайра эле келип биздин өзгөчөлүгүбүзгө, биздин жүрүм-турум өзгөчөлүктөрүбүзгө келип такалат да. Айталы, мисалы диск деген моделди колдонобуз. Мен көбүнчө жумушумда, башка жакта да, ал жакта мындай темпераменти тез, fast деп коет. Анан reflective, башкача айтканда ойлонуп, акылга алчап, реакция кылган деп мисалы экиге бөлүнөт да. Ошол жакта тез реакция кылган адамдар, жүрүм-туруму ошондой болгон адамдар табигый жол менен баягы тез кылган адамдар, алар мисалы рискке эмеси, иммунитети жакшыраак, күчтүүрөөк, анчалык ойлонбойт, ал тез кылгысы келди, кылды мисалы.
аларга мисалы адреналин же ошондой өзүнө чаллендждер таштаган көп жагышы мүмкүн да. Кээ бир адамдарга мындай ал нерсе аябай коркунучтуу сезилет, анткени алар көп ойлонот, баарын акылга алчап, муну болуп калса мындай болуп калат деп ойлонуп иш кылган үчүн бир нерселерге анан рискке баргысы келбей коет, анткени риск бардык жерде риск бар да, ошон үчүн рискке чыдамдуулугу мындай азыраак болушу мүмкүн да. Албетте. Бирок ар биринин баягы өзүнүн деңгээлинде өзүнүн күчү жете алган рисктерин кылып жашайт. Бир адам так эле риск кылбайт деген эмес. Бир адам үчүн билбейм, азыр подкастка чыккан риск болушу мүмкүн. Бир адам үчүн бул кадимки нерсе болушу мүмкүн да. Бул ошо баягы биздин тажрыйбабызга байланыштуу кайра кайталанган нерселер, же болбосо биздин баягы кичинекей эле кайра башында тема келсек резилиенция көп ушундай сыноолорго түшүп ошол нерселерин өткөргөн үчүн да мисалы кийин чоңойгондо мисалы жаш улуураак мундагылар көп нерседен коркпой калышат байкасаңыз. Ушундай бир нерселерге барып такалат го дейм да. Ошол жана тобокелчилик боюнча сөз болуп атпайбы? Кыргызда бир жакшы сөз бар, акылыма келип атат. Ойчул ойлонгончо тобокелчил кырчыгырдан ашыптыр депчи. Ушул Америкага аябай жакшы иштейт го дейм да. Себеби дегенде биз жанагы ошо адаптация этабынан өткөнчө көп нерсени рисковать этким келбейт, тобокелчиликке салгым келбейт. Себеби дегенде ресурстарың ченелүү, убакыттан баштап материально баардык жагынан. Анан көп киши ошол жерден уттурат го деп ойлойм да. Таанышы жок система, бейтааныш. Ошондо мындай тобокелчиликке көп киргиси келбей, анан акырын стресстер көбөйүп, анан макул мен таксиде эле жүрө берейинчи. Же болбосо мен болду, мындан өйдө керек жок. Определенный бир сумманы таап атам, менин күнүмдүк жашоомо жетип атат. Менен токтоп калып атабыз го дейм да. Ар бир адам үчүн ар нерсе баалуу, ар нерсе маанилүү да. Ар башка нерсе, мисалы бир адам үчүн туруктуулук маанилүү. Өзгөчө миграцияда бүт нерсе бейтааныш болуп атканда, башынан башташ керек болуп атканда, ушунчалык пейменттериң бул тил, бияктан айс же ушундай толтура маселелер чыгып атканда, туруктуулук эң маанилүү ресурс болушу мүмкүн ал адамдын. Ал жерде сен азыр дагы тобокелчиликке барып башка нерсе башта деген, бул адам биринчи психикасы да көтөрбөйт, эч нерсеси ресурс да жетпеши мүмкүн да. Өзү адамдар өзүнүн деңгээлинде өзүнүн баягы психикасы, физикасы көтөрө ала турган нерселерди кылат, баардык эле адамчы. Анан кээ бир адамдар да мисалы туруктуулукту жакшы көрөт, мен айткандай. Сөзсүз эле баардык адам тобокелчилик кылып мындай бир нерселерди кылыштын керек эмес. Баардык адам тобокелчи болсо азыр дүйнө жок болмок менимче. Ошол туруктуулукту сактаган адамдар, ошол стабилдүүлүктү баалаган адамдар болгон үчүн дагы ушундай баланс да баардык нерсе. Системанын фундаменти ошол негизи немеде. Бирок ошол эле учурда жылыш үчүн, жаңы бир нерсе өсүш үчүн да мисалы тобокелчилик да керек. То есть башкача айтканда биз бул нерселерге мисалы бир сапатты же болбосо бир кыймыл-аракетти туура ушуну эле колдонушубуз керек. Анан барып туруп Америкага келдикпи, болду, биякта сөзсүз билбейм үйлөрдү алып, трак компанияларды куруп же компанияларды куруп кылып салыш керек деген бир аз мындай басым да адамдарга, өзгөчө мигранттарга, анткени алардан баары күтөт. Сен мисалы Америкага барсаң, демек сен ал жакта мындай көп нерсе кылышың керек. Мисалы кадимки жөн эле өзүң келип, биякта жөн эле жыргап жашаганыңды эч ким мындай эсептебейт да, ушунун өзү чоң жеңиш деп. Чынында ушунун өзү чоң жеңиш, анткени өзү ошончо кыйынчылыктан өтүп, өзү тынч биякта үй бүлөсүн багып, жашынакай жашап аткан, жашоо курду. Өзү эң чоң эмеден өттү да, сыноодон. Ошол аябай кыйын, ошол нерсенин өзү чоң. Бирок бизде баягы Американы жогору көрүп, Америка барса, значит, ал жактан көп акча таап, көп үйлөрдү кылып, көп мондай нерселерди кылыш керек деген басымды анан биздикилер коюп коюшат, өзүнө да коюп алат. Анан ого бетер мындай басым болуп, адамда мындай кыйналат да, жөн эле жерден энергиясын ошол кыйналганга, ойлонгонго, ошол нерселерге мисалы коротобуз да. Туура. Мындай ошон үчүн биз баягы бирөөнү ойготушубуз керек, тобокелчиликтерге баргыла деген мындай урандарды же мисалы жаңа мотивациялык коучтар бар го Инстаграмдан, мисалы сен кыла аласың, сен баары бир, сен дагы мынча миң доходко чыгарам дегендер мындай кичине биз ойлонуп реакция кылышыбыз керек, анткени ар бир адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгү, өзүнүн ресурстары, өзүнүн каалоолору бар. Биринчиден баардык эле адам компания кургусу келбейт, бирок коом азыр стартап болуп атат, стартап курушум керек экен деп азыр канча адам мисалы жөн эле өзүнө
мындай басым кылып жүргөн болушу мүмкүн. Кошумча өзүнө коомдон алып алган нерселер менен жүрүшү мүмкүн. Таңылоолор, стереотиптер. Ошолордун бирөөсү сиз айтмакчы бул жердеги эмес, Кыргызстандагы басымдагы да аябай туура белгиледиңиз. Мисалы үчүн телефон чалып сүйлөшүп калсаң, боп кеттиңби? Мына сен ошон үчүн бардың эле ал кошумча бастың. Эми ал деле балким жакшы ниетте сурайт, баягы мына жакшы бутуңа туруп алдыңбы, же бирок өзү келе албай калган үчүн балким кана болуп кеттиңби, анда сен кыйын болуп кеттиң эле бизди чанып деген сыяктуу ар кандай контекст болушу мүмкүн. Бирок чын эле ушундай болбогон, көрүнбөгөн, мындай кээде тамаша катары кабыл алынган сөздөр адамдын психикасына кадимкиде аябай чоң басым таасир этет. Мисалы үй алышың керек деген нерсе. Өзгөчө бизден кийинки мисалы муундарда мындай андай муктаждыгы жок да, өзүн каалабайт бир үй алып өзүн бир жерге байлагандычы чындап. Бирок коом ата энеси үй алышың керек, туруктуу дейт. Анан баары бир үй да алышым керек экен, чын эле туруктуулукпу деп ушундай өзүңө дагы кошуп баштайсың да. Анан бул дагы каалооң ичиңдеги, биякта коомдун дагы басымы, биякта болгондо да Америкага кеткенсиң сен деп ого бетер 3 эсе 4 эсе басым болуп кетет да биздин мекендештерге. Бул аябай оор жүк. Аябай оор жүк адамды кыйнап коет. Анан баягы өзүнүн сиз айтмакчы баягы жилкасы, стержени жок адамдар катуу кыйналат экен. Кээ бирөө даже кайра кетип калып атат да. Стержен болгондо да кыйын. Ким айтыптыр азыр баардык адам эле жыргап мындай сонун болуп жүрөт дейт. Ар бир адамдын өзүнүн деңгээлинде стресси бар, ар бир адам өзүнүн деңгээлинде челленджи бар. Ошол нерселерден өтүп атат. Эмне нерселер жардам берет? Ошол жана албетте ичиндеги бир ишеними, туруктуулугу, анын баягы өзү байкап кырдаалга жараша реакцияларды кылганы. Мисалы мен үчүн азыр туруктуулук маанилүү. Мен үчүн азыр риск кылган тобокелчилик маанилүү эмес. Мен үй бүлөмдү жакшынакай кылып багып, өзүм тынч ошондой кылып өзүм даяр болгондо башка балким кесипке котором. Азыр өзүм жакшы сезип атам деп ошол нерсени мындай өзүндө ошол түшүнүк же ошол нерсенин күчтүүрөөк болсо ага жеңилдээк болмок да. Туура. Бирок мындай коллективдик майндсет бар өлкөдө менимче баары бир мындай коомдун, ата энелеринин, башкалардын пикири адамдар үчүн аябай маанилүү болот да. Ал бизде эле эмес, Америкада деле ошондой. Америкада деле студенттер арызданат. Азыр биздин ата энелерибиз мында күтөт. Баардык адамзатка тиешелүү эле нерселер да. Биз сүйлөшүп аткан нерселерчи. Индустарда бир тамаша бар го. Эгер сен айтишник болбосоң же бир медицина тармагына кетпесең, сен адам эмессиң деген сыяктуу бир түшүнүктөр бар да. Аларда деле ошондой. Бул аябай чоң стресс дейт да. Ошон үчүн азыр Бишкекте медицина тармагында аябай көп да. Бизде дагы мисалы үчүн айтат го, үйүң болбосо же бир машинең болбосо деп. Мен мындай бир тажрыйба менен бөлүшкүм келип атат, башыман өткөн. Мисалы үчүн бизде иштеген бир ишкерди, же болбосо биз менен чогуу иштеген бирөөнү башка жакка которгон атабыз. Региондорго, Ошко, Баткенге, Жалал Абадка. Бирок Бишкектен чыккысы келбейт. Эмнеге? Үйү бар. Ипотекада үй, мен төлөшүм керек деп ошого байланып калган. Ошол эле учурда биз түбүбүз көчмөн калыппыз. Мындай көчмөндүк биз үчүн нормалдуу эле бир нерсе да. Мисалы үчүн тереңдей турган болсок. Илгери эмне үчүн биздин ата бабалар ушундай курч болгон, күчтүү болгон, окко чогулткан эмес, бир аты болгон, кылычы болгон, боз үй болгон. Боз үйдү 5 минутта чогулттум, кеттим деген сыяктуучу. Ошон үчүн курч болгон, күчтүү болгон. Ошон үчүн дүйнөнү багындыра алганбыз дегенчи. Отурукташып баштагандан кийин адам бир нерсеге байланып калат экен да. Жогото турган бир нерсең бар. Коркосуң. Муну жогото албайын, тигин жогото албайын деп. Мен ошол мааниде туруктуулукту айтып атам да. Мисалы үчүн адам баягы байланып калып, анан өскүсү келбейт. Анан артын еще зона комфорта келет. Анан адам мокойт, жаңы бир нерселерге ачылгысы келбейт деген мааниде да. Сөзсүз эле мокойт. Мисалы бизде ушунчалык азыр мындай зона комфорттан дагы эме катары көрөбүз да. Бир аз кабыл албайчы, зона комфортто отурбаш керек деп. Мындай анткени ошо баягы баардык адамдардан эле бир дүйнөнү дүңгүрөтүп жаңы ачылыштарды жашап же кыйын болуп ушундай бир нерселерди кылыш керек деген сыяктуу бир күтүүлөрдү коюп өзүбүзгө дагы ошентишибиз мүмкүн да. Чында мен ушул нерсеге ишенем. Бул ар бир адам ошол өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн күчү жетишинче аракетин кылат баардык эле адамдарчы.
бирок ошол кээ бир учурда кээ бир баягы өзү ишенип алган же болбосо өзү байкабаган бир тоскоолдуктары мындай зыян тийгизип жүрүшү мүмкүн да. Ошол эле жагы ошол ой жүгүртүүлөрүндөчү бир мисалы айталы биякта мындай айымдар аябай көп карьера кылгысы келет, алар дагычы келип биякта. Бирок ошол эле учурда бизде айымдардан мындай эмнени күтөт, аябай идеалдуу аял, идеалдуу апа болушун, мисалы тамагын дагы жасап беришин, 3 маал даамдуу, жаңы даярдалган, үйдө таптаза турушун, кирлерин убагында жуушун, чаңдар сүртүлүп турушун деген сыяктуу бир нерселер, мындай талаптар бизде дагы деле анчалык мындай дагы деле маанилүү болуп турган үчүн Америкага келсе деле мындай ошол нерсени кетире албай же ошону да кылышым керек деп, анан бир жагынан карьерада кыла албаган үчүн аябай ортодо ажырымда калып кыйналышат да. Анткени азыркы заманбап жашоодо коом айымдардан дагы ошол карьераны да кылышын, үй бүлөсүн дагы карашын, баласын да кылышты күтөт. Үйдө бекер эле отурасың, бош эле отурасыңбы дейт биринчи комментарий. Эгер айым декретте отурсам, кантип ошол адам анан үйдө мындай бала карап отура алсын да. Коом ушунчалык басымы күчтүү, анан ал мен да иштешим керек дейт. Мен да иштешим керек, бирок антейин десем баламды да карашым керек, балама да тамак жасашым керек деп, мисалы ушундай бир башкалардын күтүүлөрү, таңоолорун дагы кылгысы келип, анан өзүнүн дагы кайра эле тияктагы тигилердин күтүүсү ортодо ажырым мындай кыйналышат да көпчүлүк учурдачы. Башында жакшы сөз айттыңыз, учурда жашоо депчи. Кантип учурда жашасак болот? Кыйын аябай. Өзгөчө азыр социалдык тармактардын чыкканы менен, өзгөчө азыр AI'дын чыкканы менен бул чындап аябай кыйын. Бирок ушул нерсе эмнеге ошо психологдор же ошол коучтар ошол баардык эле адамдарды биринчиден мындай дем алуу техникалары менен, учурда болуу техникалары менен мындай ошол нерселерди үйрөтүп же ошондон баштайт да, ошол эң негизги базаны курат да. Анткени бул ошол психикабызга келген стресстерден мындай пауза алып, адам кайра мындай батарейка сайып толтурабыз го, ошол сыяктуу мындай мээбиз стресстен мындай парасимпатетикалык деген ушундай терминдер бар. Башкача айтканда мээбиз баягы тынчтанып, коркунуч жок, азыр баары жайында, баары тынч деген абалга келтирип туруш үчүн ошол нерселерди үйрөтөт да. Ошон үчүн учурда жашаштын негизги максаты бул баягы сырткы стресс проблемалардан адам өзүнө кайра мындай энергия, ресурс, ошол күч топтоп алыш үчүн эң маанилүү нерсе да. Бул эмне үчүн азыр акыркы убакта аябай актуалдуу болуп баратат? Анткени мурун адамдар ансыз деле көп эле учурда жашачу да. Анткени тамак жасаш үчүн сен барып от жагып, жашылча жемиштерди туурап атканыңда сен барып учурда болосуң, жасайсың. Азыр болсо телефон, подкаст, социалдык тармактар, азыр эми вообще эле AI, ошол нерселер чыкканда бул ого бетер кыйын болуп баратат бизге учурда болууга. Биз көбүнчөсү ошо баягы автопилоттук режимге өтүп баратабыз да. Бул биздин психикабызга ошол кыйын да. Зыян. Ал тургай мисалы билбейм, байкасаңыз мындай көпчүлүктө азыр ар ким ар кандай баягы сын пикир айтышат. Азыркы жаңы муун мисалы мындай аябай жоголуп кеткендей, өзүн таппай аткандай муун деп айтат да. Мындай бир фокусу жок, максаты жок, аракет кылбайт деп. Себеби ошол көп маалымат, көп ошо баягындай дофамин, ошол нерселер мындай адамды тандоо же чечим чыгаруу нерселерин ого бетер күчөтүп, мындай менталдык жактан аябай көп жүк басым бар да. Ошол үчүн дагы мындай андай учурда адамга кыйын да. Мурун физикалык жактан активдүүлүк, ошол бир нерсе менен алек болуу, көбүнчөсү баягы курсак той кылыш керек деп ошо менен алектенүү, ушундай нерселер баягы бизди табигый өзүбүздү мындай жакшы кайра күчкө салып турчу да, кыймылдап иш кылган нерселерибизчи. Албетте. Ушул нерсе аябай эле азайып кеткен үчүн бизде жалаң эле мындай менталдык процессти көп иштетип калганыбыз үчүн мээбиз деле, оюбуз деле ошондон улам стресстер, күйүүгө, ошол ар кандай ооручулуулар келип атат. Өткөндө бир статья окудум.
кичинекей эле мындай башым уйгу тыйгу болду да. Кайсы бир убакта адамда тандоо аз болгон. Азыр тандоо аябай көп. Мисалы үчүн мен бир шым алганы бардым. Барып аябай жакшы шымды алам, бирок эртеси күнү башка шым алгым келет. Мурун кайсы магазинге барсаң дагы бир эле стандарттагы шым болгон. Тигини тандайм, муну тандайм деген мындай башты оорута турган маселе жок. Ошондо азыркы тандоонун көптүгүнөн дагы адамдар стрессте деген жыйынтык туурабы? Сөзсүз. Анткени азыр мындай да жашасаң болот, мындай да жашасаң болот, мындай да жашасаң болот, мындай да жашасаң болот. Анан сен танда көп болгондо, адам тандоосу көбөйгөндө адам чечим чыгарбай баштайт. Чыгара албайт. Чыгарганы начарлайт. Чечим чыгаруу жөндөмдүүлүгү да начарлайт. Чыгаргысы да келбей прокрастинация кылып артка жылдырып баштайт. Аягында чыгара албай да калышы мүмкүн. Ушунчалык тандоо көп болгондочу. Эми баягы бул ошон үчүн түздөн түз баягы азыр баягы жаштардын жоголуп мындай өзүн эмне каалаганда билбей атат деген ушуга келип такалат да. Анткени ушунчалык болуп бир билбейм, эртең инфлюенсер болуп, блогер болуп кетсе да болот экен, туруп хирург болсо да болот экен, кайра Илон Маск сыяктуу ишкер болсо да болот экен, кайра билбейм врач болсоң болот экен, кайра дагы бир кесиптин ээси болсоң болот экен. Ушунчалык тандоо көп, тез. Мисалы мурун баягы кесиптер баягы башында өмүр бою бир эле кесип аркылачу туурабы. Андан кийин мисалы 7 жылдар алмашат деген сыяктуу теорияларды колдонушчу. Андан 3 жылда чыккан. Ар бир адам мындай орточо, мисалы жагымонун өкүлдөрү орточо 3 жылда кесип алмаштырат, же болбосо иш жерин алмаштырат деген, же бир аз багытын алмаштырат деген. Азыркы күндө кандай прогноздор, теориялар бар? Азыр кесип актуалдыгын такыр эле жоготот, азыр көндүмдөр маанилүү болуп калат дейт. Проект менен гана иштеп калат бара-бара адамдар дейт да. Башкача айтканда окуу, университет, 4 жылдык, 2 жылдык ал нерселер көбү жоюлушу мүмкүн деп айтып атышат. Анткени кыска ошол актуалдуу учурда, мисалы билбейм, 6 айлык бир контракт түзүп, ошо менен эле иштейт, ошого керектүү көндүмүн өздөштүрүп, анан кайра башка өздөштүрөт деген сыяктуу. Анткени ушунчалык тез, азыр эле элементардык түрдө мен мисалы биякта Industrial Organizational багыты боюнча окуйм. Башкача айтканда адамдардын баягы жумуш ордундагы жүрүм турумун изилдейбиз да. Кандай учурда адамдар жакшы иштейт, мотивация менен кандай чечимдер чыгарышат, кандай орундарда кандай адамдар иштеш керек, кайсы жумуштарды кандай адамдар кылса эффективдүү кылат, же болбосо лидерлер кантип чечим чыгарат дегендердичи. Бул нерседен акыркы 1-2 жылдагы AI-дагы өзгөрүүлөр, жаңылануу өсүштөр азыр түпкүрү менен азыр мындай иш чөйрөсүндөгү системаларды өзгөртүшү мүмкүн. Анткени азыр эми AI'ды кантип интеграция кылып, адамдар кандай кылып колдоноору аябай актуалдуу. Баары азыр ушуну талкуулайт да. Мисалы, албетте толугу менен бүт иш орундарын алышпайт. Жок эле дегенде азыркы этапта андай кылып болбойт. Бул так эле нерсе. Бирок эми ошону кантип колдонот? Мисалы кээ бир теориялар бар. Азыр эң мыкты аябай ошо чечим чыгара алган, стратегия түзө алган, ошол нерсени башкара алган адамдар болот, же болбосо аябай арзан жумуш күчү болот. Алар бир гана аткаруучу кызматтарда депчи, мындай орточо акылдар азаят деген да бир мисал статья макалаларды окуп атам. Башкача айтканда азыркы жаңы өзгөрүүлөр бул ого бетер стресс, кошумча ансыз да биздин өзүбүздө стресстер бар болчу. Бирок бир жагынан эми буга дагы биздин ошол баягы көз карашыбызды же фокусубузду рефрейм кылып, башкача айтканда, демек бул жаңылык болот экен. Ал ошол өзгөрүүлөрдө мен дагы мисалы колдонуп, мен дагы ошол этапта болушум үчүн эмне кылышым керек экен деген сыяктуу фокустарды өзгөртсөк, бир аз жардам бериши мүмкүн бизге. Анткени муну бир гана бир стресс катары, оор учур катары кабыл албайчы. Ошол сыңары бул мындай чечим чыгаруу же болбосо ошол азыр өзгөрүүлөр менен тыгыз байланышта, тандоолор менен тыгыз байланышта. Анан баягы көп шым алган маселеси, ал жакта дагы бир башка маселе бар, эмоция. Анткени бизде азыр мындай эмоционалдык
тоюп ашып, мисалы сен рилстен эле канча дофамин алып атабыз, ошол дагы жетишсиз болуп калып атат. Анан эмне кылыш керек? Адам дагы бир эмоция алыш керек, же ушунчалык стресс болуп атканда адам баягы проблемаларды чечкиси келбей, прокрастинация алып, өзүнө бир аз жакшы сездиртиш үчүн барып, ошол өзүнө жаккан бир нерсени сатып алат, же ушундай сыяктуу нерселер менен адам баягы өзүнүн баягы психикасын же башкасын сактаганга аракет кылып атышы мүмкүн да. Ал дагы убактылуу эле болушу мүмкүн. Ал сөзсүз убактылуу ал. Баягы Ошон үчүн дагы азыр эмоционалдык интеллекттин мааниси, азыр ал тургай адаптациялык интеллект дейт, ошол нерселер маанилүү болуп баратат. Анткени дүйнөнүн өзгөрүшү аябай тездеп атат, темп, глобализация бул баардык жакта, эмоционалдык интеллект бул адамдарда көп адам бириккенде, ушунчалык көп стресс күчөгөндө, демек адам өзүнүн эмоцияларын баягы жашай алганды, туура башкара алганды, ошолор актуалдуулугу ошон үчүн жогорулап кетти да бул нерселердин. Албетте. Немени эстеп атам, Джек Лондонду. Мартиниден. Башында кандай эле, анан бардык нерсеге жетти да жашоосунда. Анан аягында өлүмдүн да даамын татып көрөйүнчү деген сыяктуу да. Мындай коркунучтуу да. Мен бардыгынын даамын таттым. Өлүм кандай болду экен депчи. Мисалы үчүн мен сурайын деген суроом чечимдерди кабыл алууда. Мисалы үчүн көп эле мигранттарда бар болуш керек. Кээде мен өзүм да ушул суроону сурайм. Ушул чечим менин чечимим беле? Ошону өзүбүздүн purely my деген бар го. Мен өзүм жеке кабыл алган чечим дегенди кантип тандасак болот? Бул таңуулоо эмеспи, бул манипуляция эмеспи, же болбосо мен муну бир жерден көрүп калган подсознательно жөн эле мага келип атабы? 25-й кадр деген чүрүктөр бар го мисалы үчүн. Ал да эмеспи бул? Мен каалаган чечимди кантип билсек болот? Ушунун бир жолу барбы? Негизи эле чечимдерди кабыл алууда биринчи эң маанилүү нерсе адамдар билиш керек болгон бул баягы чарчап турганда же бир муктаждык, мындай бир коркунуч болуп турганда же бир айла жоктон чечимдерди чыгарыш, ошол кезде маанилүү чечимдерди чыгарбоо сунушталбайт да. Мисалы өзгөчө айталы, миграцияда адам аябай кыйналып кризис учурунда болуп атат. Ошондо кетем деп мисалы чечим чыгарып ийиши мүмкүн да. Бирок ал адам үчүн ошол убакыт туура болушу мүмкүн. Бирок жалпы жонунан ушундай адам кыйналып турган учурда баары бир өзүнүн баягы стратегиялык кийинки келечегине таасир эте турганды эмес, ошол учурда өзүнүн жардам бере турган чечимдерди кабыл алат да. Ошол нерсе аябай маанилүү. Өзгөчө бул эми биз компанияда ошонун контекстинде колдонгондуктан баягы мисалы элементардык жумушчуларды алып атканда аябай көп убакыт коротуп алыш керек. Жумуштан кетип аткан тез. Канчалык тез болсо ошончолук эффективдүү деп. Мисалы ошол нерселер же болбосо лидерлер кандай учурда кантип чечим чыгарыш керек? Алар баягы компанияны өнүктүрүү, бизнести өнүктүрүү багытында ойлонуп атабы, стратегиялык же бир кризис стадиясында турган үчүн ошондон качыш үчүн мисалы ушундай чечимдерди чыгарып атабы деген нерселерди мисалы окуйбуз да. Мындай биздин өзүбүздүн жашообузда колдоно турганда эң элементардык, эң жөнөкөй нерселердин бири бул ошол дене менен контактта болгонду айтышат. Башкача айтканда, чечим чыгарып атканда мындай интуиция же ошол жерде денеңиздин кандай эме болгону, реакция кылганы ошол көп нерседен кабар бериши мүмкүн да. Мисалы мен жеке өзүмдөн бир мисал айтсам, ошо жаңы эмес, психологияны окуп, ошентип анан өзүм да жеке коучинг алып, ошол эмоционалдык интеллект, ошол нерселерди үйрөнүп, өнүктүрүп атканымда мондай нерсе болгон. Ошол кезде мен да Америкага жаңы келип, анан кийин биякта кандай бир жол бар. Эми айтиге буткемпке окуп, анан кийин айти адиси болосуң. Колуңдан келет, анан баары ошону таңуулайт. Мисалы, ушундай кылып ал, жакшы шорткат, тез. Чындап эле сонун. Айтпаңыз. Мүмкүнчүлүк бар, колунан келгендер үчүн чындап эле сонун. Анткени тилди билип атса, тез окуп, ошентип жумушка кирип кеткенге аябай жакшы. Көп мекендештерди билем, менин досторум көп, ошондой аябай сонун мүмкүнчүлүк. Бирок мен ошол менин жолдошум да сен да мага да сунуштап калышты, жөн эле бекер окусаң болот деп. Анан кийин мен мындай ошол кезде жаңы ошол нерселерди байкап аткандыктан, ошол мисал аябай эсимде калып калганда,
мындай IT ушундай дегенде эле мен денем мындай чыйрылып түшөт да. Жыйрылып Кабыл албайт. мындай тырышып ичимде бир башкача ыңгайсыздык бар да. Анан түшүнгөмдө жок, Бул бул меники азыр эмес. менин каалоом болбой атат. Бул Тамам. жөн эле башка адамдар ушундай кетишсек, сен да ушундай деп атат. Бул меники эмес. Мен чындап өзүм каалабайм бул нерсени. Сонун нерсе экен. Деп ошону түшүнгөм. Ошол мага баягы аябай мындай жаркын мисал болуп калган, эсимде калган. Ошон үчүн дагы адам денеси менен контактта болуп, ошол кандай реакция кылып атат, мисалы өзү кандай отурат, колунда өзүн кандай алып жүрөт, кээ бир жерге барганда өзү аябай жаман сезиши мүмкүн, мындай кысылып, кээ бир жерде өзүнүн эркин алып жүрүшү мүмкүн. Ошол нерселерди байкап атса, ошол бизге көп маалыматтарды айтат да. Биздин денебиз мындай аябай Жүрөгүңдө акылдуу. үнүн ук деген сыяктуу. Ошондой да. Бирок ошол эле учурда биз чечимдерге мамилебиз дагы көп нерсени чечип коет, анткени мындай толтура вариант бар да. Муну чечсең бунусу да болушу мүмкүн, муну чечсең мындан артта каласың, же муну кылсаң бул жолу кетсең атың өлөт, бул жолу кетсең өзүң өлөт деген бул жашоодо өзү ошондой да. Туура. Бүт чечимдер ошондой. Кээде анчалык маанилүү эмес чечимдерди ошон үчүн мындай убакытты белгилеп, рамканы коюп, мисалы 20 мүнөттө же 2 күнүн ичинде ушуну чечим чыгарам деген сыяктуу бир нерселерди коюп алгандагы чечим чыгарганга жардам бериши мүмкүн да. Анан эң башкысы кандай гана болбосун ошол менин чечимим болгон, демек жоопкерчиликти алам. Жоопкерчилик. Ошол жерден мүмкүнчүлүгүн да көрүш. Себеп кандай гана окуя болбосун, сөзсүз ал жерде мүмкүнчүлүгү дагы бар болгон болот, уттурган тараптары дагы бар болгон болот да. Бирок биз кээде ушул уттурган тарабыбызды карап алып эле анан туура эмес чечим чыгаргам же деп ошентип кыйналып беришибиз мүмкүн да. Ага көп убактыбызды Мынтсем болмок экен, тигинтсем болмок. Андай толуп турган, мынтсем болмок экен деген дайым болот да өмүрүбүздө. Эми тагдыр деген маселе дагы бар да. Оюндай эле да, мындай бул жака жүрдүң, мындан кийинки ходуң, жүрүшүң башкача болот. Ооба. Ошонун буга чейинки жүрүмүңдөн Же фигураңды уттурасың, алдырасың. Бул процесс катары карасак бул нерсеге анан мындай муну бир мага могу нерсе жардам берет жеке өзүмө. Мисалы кандай гана бир нерсе болбосун, бул нерседен бул мени өстүрүп атат. Мени мындай дагы бир ошол ички потенциалымды дейбизби, ошол мындай дараметимди дагы ачканга жардам берип атат бул нерсе. Анткени мен өзүм ушундай кырдаалда турганым үчүн могу нерсени мондай кылып үйрөндүм деген сыяктуу мээңди ошол мындай интерпретацияны чечмелегенди жакшы өздөштүрсөң, ушул аябай чоң жардам болот да. Ошол мисалы мен коучингти ушул менен гана иштейм адамдарда. Анткени бирдей эле нерселер, бирдей эле кырдаал, бирдей эле окуяга сиз башкача карайсыз, мен башкача карайм, башка бирөө башкача карайт. Кайсы адам канчалык өзүнө ыңгайлуу, туура мындай эмелерди, чечмелүүлөр менен алдыга жылганды үйрөнсө, ошол адамга жеңилирээк болот. Жеңилирээк болбосо да же тезирээк алдыга жылат дегендей нерселер бар да. Мисалы үчүн мен өзүм жөнүндө бир чечим кабыл алаарда мен мындай 3-4 электен өткөрөм да. Эң биринчиси сиз айтып кеткендей, бул мага кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ичимдеги потенциалымды ача аламбы, ача албаймбы? Эң биринчиси ошол да. Экинчиси болсо, ушул мага жагабы? 1 жылдан кийин мен ошол жерде дагы эле отуруп иштей аламбы? 3 жылдан кийин деле ошол жерде отура аламбы? Же 1 айдан кетип каламбы? Көңүлүмдөгү нерсеге. Үчүнчүсү, ошондон менин жакындарыма, чөйрөмө пайда болобу? Же зыян алып келеби? Мен эч кимге жакпаса да кыла берсем, бул да туура эмес. Эсептешиш керек. Анан акыркысы, биз аны каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул мага материалдык жардам бере алабы? Же мен ушуну жакшы көрөм. Ооба, мен аябай жакшы сүрөт тартышым мүмкүн. Бирок аны эч ким сатып албаса, рационалдуу деген сыяктуу бир электер болушу керек деп ойлойм да. Мисалы сизди көрдүңүзбү? Мисалы ар бир адамдын өзүнүн ушундай бир өзүнүн чечим чыгаруу жолдору да бар, өзүнө иштеген. Сизден ошол баягы стратегиялык ой жүгүртүүнү да колдонуп атасыз, өзүңүздүн каалооңузду да угуп атасыз ошол жерде. Ошол жерде башка коомго пайда келтирген жагы тарабын да карап атасыз, анан рационалдуу да ойлонуп атасыз. Бул канчалык мага мындай пайда алып келет деп, А негизи коучингде айрым техникалар бар. Балким угармандар үчүн да ушу чечим чыгарууга келгенде, ушу миграцияда жүргөндө кандай чечимдерди чыгаруу үчүн
колдонуп көрсө болот. Мисалы билбейм 10-10-10 техникасын десек, мисалы ушул чечим чыгарсам 10 күндөн кийин жашоомдо эмне өзгөрөт, 10 айдан кийин жашоом кандай өзгөрөт, 10 жылдан кийин бул мага кандай таасир этет, ушул чечимди чыгарганым. Ар бирине жазып көрсөңүз болот. Ошол негизи жазып атканда адам ойлонуу процесси күчөйт дагы. Ошол жазып атканда дагы көп маалыматтар, факторлор келет, анан мындай картина ачыгыраак болуп калат да. Өзүңдү алдай албайсың. Өзү деле сезет адам көп эле учурдачы кандай чечим чыгаргысы келгенин ушу сезип калат. Анан дагы бир нерсе бар, мисалы ушул нерсени азыр мен кылбай койсом эмнени жоготом, кылсам эмне пайда табам деп ошентип ойлонгондо дагы көп маалымат жооп бериши мүмкүн. Анан ушул нерсени эске алышыбыз керек, бир мындай ушул туура же ушундай чечим туура деген нерсе жок. Албетте. Бардык нерсе өзгөрөт. Бул чечимди чыгарсаң бул кийинки кадамды ачат, бул чечим чыгарсаң бул мындай кийинки кадамды ачат. Бардык жерде өзүнүн бир жолдору бар. Албетте. Баарын идеалдуу кылып алып да кете албайсың бир чечим аркылуучу. Албетте, албетте. Мен эмнегедир сүйүүгө салыштырып койдум. Кантип? Мисалы үчүн баягы сиз айткандай биринчи мамилелер болуп аткан маалда аябай мындай жакшы көрөсүң го. Анан кийин ошонун эртең менен ойгонгондо кейпин көрөсүң. Үйдө мындай конокко барбаганда, тышка чыкпагандагы кейпин көрөсүң. Бул өзүнүн кадимки кейпи да. Анан ошону кабыл ала аласыңбы? Бул баягы мындай олуттуу маселелерде өзгөчө үй бүлө, жар тандоо маселелеринде менимче дагы эң маанилүү эске ала турчу нерсе бул баалуулуктар. Баалуулуктардын дал келгени аябай маанилүү факторлордун бири. Экөөндө окшош баалуулуктар болсо, экөөнүн жашоосу жеңилирээк болот да. Анткени албетте бири-бирине баягы журулушуп, бири-биринен өздөштүрүп, кээ бир нерселерди өнүктүрүп кетебиз биз үй бүлө катары биригипчи. Бирок ошол эле учурда баалуулуктары такыр башкача адамдар кыйналышат. Албетте кыйналат. Көпчүлүктө мисалы ошол нерселер маанилүү фактор болуп калат да. Кайра миграцияга кайтсак, мисалы үчүн балким башкачараак суроо болушу мүмкүн. Бирок сурагым келип атат. Миграция баардык эле адамдарга ыңгайлуу нерсеби? Чын эле башкачараак суроо, анткени муну бир адам аныктай албайт отуруп. Мисалы мен бул адамга ыңгайлуу, бул адамга ыңгайсыз деп аныктай албайм, мүмкүн эмес бул аныкташ. Бир адам үчүн башка бирөө чечим чыгарышы, сага бул туура келет, бул туура эмес деген бул реалдуу эмес да, мындайча айтканда. Кечиресиз, мен бир кошумча эмнеге муну айтып атам? Кайсы бир жылдары биздин атка минерлердин бирөөсү ушул сөздү айтканда, мисалы үчүн элдин саны бар, калктын саны. Ошонун мынча проценти, мынча пайызы аларды кармай албайсың. Алар кете турган кишилер. Мынча пайызы бар, аларды кетире албайсың. Алар ушул жерде кала турган кишилер деп ошол таризде айтып атам. Баарыбызга эле мындай ыңгайлуу болобу же кимдир бирөөлөр мындай бир определенный бир контингент барбы да? Мындай рисковать эткенди жакшы көргөн, болсо жаңы дүйнөгү ачууларды жакшы көргөн, мындай баягы приключенияларды жакшы көргөн деген бир контингент барбы дегеним да. Негизи эле бул ошо баягы жалпылоолор бир жагынан аябай коркунучтуу. Анткени жалпылоо аркылуу биз мындай көп маселенин тереңин же ошол нерсени тагыраак түшүнгөндөн алыстатат да бизди. Бирок бизге жакшыраак бир жагынан, анткени бизге бир мындай жалпылап чоң категорияларга бөлүп, ошол жактарга бөлүп койгон бизге баягы тынчтык берет да, мээбизге кыйналбайт. Анан ошол жагынан алганда эми ар бир адам кааласа кыла алат, бирок адамдын баалуулугуна байланыштуу, ошол каалоосуна же өзгөчөлүгүнө байланыштуу. Мисалы, эгер мен үчүн туруктуулук аябай жогорку баалуулуктардын бири болсо, туруктуулук же мисалы бир жерде көгөрүп агаруу деген түшүнүктөр, мисалы, анда мен үчүн башка чет жака жер которуу кыйын болмок. Ошол эле учурда кээ бир адамдар сиз айткандай мындай adventure seeker деп коет го, мындай сон бир жаңы бир нерселерди каалаган, ар түрдүү адреналиндерди, аябай ошо гормондорду жакшы көргөн адамдар, мисалы, же ушул нерсеге көбүрөөк муктаждыгы бар адамдар, же мындай өзүн челлендж кылгысы келген, мындай
азыр мен муну кылып өзүм сынап көрөйүн дагы эмне кылып алат экенмин деп же жөн эле кызыгып дүйнө ушунчалык чоң экенин көрсө мен барып көрөйүнчү ошону деген сыяктуу мындай ичинде каалоолор күчтүүрөөк болсо ал адамдар үчүн жеңилирээк болушу мүмкүн ошол нерсе. Бирок ошо биз айткандай биз бирөө үчүн баягындай чече албайбыз да. Ал адам өзү аныктайт, ар бир адам. Эң башкысы ошол адам ошо ал үчүн ошол жеке адамдын өзүнүн баалуулугу, өзүнүн бул жашоону көргөн, элестеткен жашоосу, каалоолору, максаттары үчүн туура келеби, ошонун өзү ичинде отуруп чечип алса жакшыраак болот. Анткени мындай жөн эле баягы баары кылып атат, мен да кылышым керек деп алса, кээде анын мындай ичине туура келбей калса, конфликттер жаралып, анан ошол адам көбүрөөк кыйналышы мүмкүн. Менин оюмча сиз сүйлөп атсаңыз бир жакшы бир ойго түрттүңүз мени. Бул жер которуу муктаждыктагы маселеси да. Кандай муктаждык болушу мүмкүн? Дарылануу муктаждыгы болушу мүмкүн. Билим алуу муктаждыгы болушу мүмкүн. Ошол эле сиз айткандай бир тобокелчилик баюу муктаждыгы бар. Же болбосо өзүн бир көрсөткүсү келген муктаждык бар деген сыяктуучу. А кээ бир учурда айла жоктук. Кетиш керек. Мисалы, көпчүлүк мекендештерибиз мисалы Кыргызстанда иш орундары жок же жакшы бааланбай же аз болгон үчүн ошон үчүн башка өлкөлөргө барып иштеп атат деген сыяктуу мындай чын эле бул жерде бир эле каалоо дагы эмес, муктаждык дагы роль ойнойт, каалоо дагы роль ойнойт, мындай адамдын өзгөчөлүктөрү дагы роль ойнойт го дейм да. Албетте. Болбосо баарыбыз эле жыргап эле жүрбөйт белек дегендей да. Мисалы үчүн. Өзүбүз проблема кылбайбы? Кыйнала бербей. Мен сизге акыркы суроо сурагым келип атат. Биринчиден ошо келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Америкада эң баалуу нерселердин бирөөсү бул убакыт. Адамдын жашоосундагы эң маанилүү нерсе убакыт. Сиз бизге убакыт бөлүп атсаңыз, жашооңуздун бир кайсы бөлүгүн бизге арнап атасыз, бизге бөлүп атасыз. Бул терең ыраазычылык менен бүтпөйт. Орустар айтмакчы, низкий вам поклон. Бир суроо сурагым келип атат. Коноктордун баарынан сурайм бул суроону. Эгер Кудай сизге бир нерсеңизди аткарам десе, эмне сурайт элеңиз? Негизи аябай жакшы суроону ойлоп таптырсыз. Да, ойлонуп отурчу, чындап негизги каалагымды түшүнгөнгө жардам берчү, Менин оюмча жашоом азыркыдай эле улана беришин каалайт элем. Туруктуулук. Жок, туруктуулук эмес, мунун ичинде ден соолугум бекем, жакындарымдын өзүмдүн, акылым тунук, жакындарымдын өзүмдүн, жакындарым баары тынч аман. Мындай жашоого үмүтүм, кызыгуум бар, бир нерселерди кылганга, жакын адамдарым менен байланыштарым, окшоштуу жактарым бар. Ушул нерсе мен үчүн эң маанилүү. Ушул нерсе дайым эле болушун каалайт элем да. Албетте биз канчага чейин жашайбыз, кандай болот, дагы кандай сыноолор берилет билбейбиз. Мындай коркосуң баары бир өзгөчө жакындарымды жоготтуу деген сыяктуу нерселерден коркосуң да. Ошон үчүн азыркы этаптагы мындай албетте кыйынчылыктар, ойлонгон нерселер, өзүм коюп алган челлендждер бар. Бирок ал нерсе дайым эле боло берет да. Мен азыркы каалап аткан бир нерсем орундалып калсын десем, ал орундалгандан кийин жаңы бир каалоом чыгышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Бирок эң маанилүү нерсе ушул. Өзүм, жакындарым аман болсо, ден соолугубуз бекем болсо, калган нерсени мындай кыла берсе болот го дейм да. Калган нерсеге тобокелчилик. Калган нерсе эми ал биз өзүбүз мындай тандаган же болбосо калган нерсе мындай. Биз ушул нерсе бизге ошо калган нерсени кылганга ичибизде бир түркүк болуп берет негизги. Эми сиз аябай жакшы нерсе айттыңыз. Кээ бир нерселер бар, биз таасир тийгизе албайбыз. Мисалы үчүн көп нерсе бар андай. Көп нерсе бар. Мисалы үчүн бүгүн азыр мен дубалды башым менен 10 саат сүзсөм дагы кечки саат 7:30 күн батат. Мен аны өзгөртө албайм. Деген сыяктуу. Кээ бир нерселер бар, биз өзгөртө алабыз деген үмүттөмүн да. Ошол маанилде айтып атасыз да баягы. Кээ бир нерселер Кудай ушуну кылып бер, анан калганын буйрса биз. Мен үчүн ушу эң маанилүүсү. Азыр ойлонуп көрсөм жакындарым аман болгон окшойт, аябай коркот окшойм ошол. Керемет. Жүрөгүңүз аябай чоң экен. Мен өзүңүзгө бирдеме сурайт дедим эле.
Өзүмө да өзүмө Бул керек өзүңө да. да. Мен үчүн алар мындай маанилүү, ошон үчүн өзүмө сурап атам. Сиз жана айттыңыз убакыт дагы чын эле мага да кызык болгон үчүн сиз менен баарлашкан, ой жүгүрткөн ушундай этапта болуп, негизи эле өзүм баягы окуган нерселер менен бөлүшкөн, кызыкчылык болгон үчүн мен дагы келдим. Ошон үчүн көпчүлүк учурда биз эмне гана кылбайлы, ал жерде өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз болот да. Сөзсүз түрдө. Кытайларда бир аябай жакшы сөз бар экен. Балдардын эн атага кылган эң чоң белеги өздөрүнүн ден соолугун карашы депчи. Балдар оорубаса эн ата үчүн эң сонун нерсе дейт да. Аябай Ушул жардам берет менимче. Миграцияда мекендештерибизге аябай жардам берсе керек. Бир жагынан чын эле ооба башка басымдарыбыз бар, өзүбүз коюп алган проблемаларыбыз, көйгөйлөрүбүз, талаптарыбыз бар. Бирок эң негизгиси ошол биз мындай колубуздан келген аракетти кылып атабызбы? Кылып атабыз да, ар бир адам кылат. Албетте. Ар бир адам кылат. Мындай баягы жалкоо же бир мындай андай деген түшүнүктөр жок да өзүчү. Анын артында башка бир маселелер болушу мүмкүн, бирок кылып атабызбы? Кылып атабыз. Өзүбүзгө өзүбүз биринчи ошондой колдоп, өзүбүз жылдырбасак, анда мындай кыйын болот да жашоо. Албетте. Биринчи ушул нерсени эске алышыбыз керек да. Албетте. Биз көрүп аткан баардык адам өзүнүн сыноосунда өзүнүн аракетин кылып жүрөт. Дагы бир нерсе кошкум келип атат. Бир кумурска жолго чыгып кетип баратса, сурашыптыр каяка деп. Эми ошол убакта Рим, азыркы Нью-Йорк да. Римге десе, сен качан жетесиң десе, негизгиси мен ошол багытта баратам депчи. Биздин өмүрүбүз жетеби, убактыбыз жетеби, ал белгисиз. Ден соолугубуз жетеби. Бирок ошол багытта баратканыбыз менин оюмча абдан маанилүү нерсе. Ошон үчүн сизге чоң рахмат. Келип убактыңызды бөлүп аябай жакшы кеңештер менен бөлүштүңүз. Мен үчүн абдан кызыктуу болду. Биздин көрүүчүлөр үчүн дагы ойлойм, комментарийлерден күтөбүз. Ошол ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз, өзүңүз айткандай жакындарыңыз менен балким дагы келечекте көрүшүп калабыз. Чикаго кичинекей дегендей. Чоң рахмат сизге, мага да аябай жагымдуу болду. Чоң рахмат. Бүгүн биздин студияда психолог, коуч, журналист ошол эле учурда өзүбүздүн Кыргыздын татынакай айымдарынын бирөөсү Айдана Топчубаева болду. Чоң рахмат, саламатта калыңыздар.